12 жыл мурун бүтүп кеткен Кыргыз Улуттук агрардык университетине келдик. Окуучулар окууларын бүтүп, чоң окуу жайларга тапшырайлы деп турган учур. Ошон үчүн биз агрардык университеттин дагы өзүнүн өзгөчөлүктөрүнүн кандай факультеттер бар, кандай окууларга тапшырса болот, бүткөндөн кийин кандай жумуштарга иштесе болот. Азыркы учурда агрардык университеттин актуалдуулугу ошол боюнча ролик тартайлы деп келдик. Бул агрардык университеттин базасында жайка салып берди бул дагы. Ооба. Жайка салып. $40,000 салып беришти. $40,000? Ооба. Теплицаны. Ооба. Кайсы кимдики экен технология? Технология корейский. Жанагы ошо лабораториядан чыккан өсүмдүктөр ушундай банкаларда. Малина. Малина. Бардык агрономдордун ичинен дагы плодовый ягодный агрономдор жетишпей кыйналып атабыз. Сону неме кылып көктөп кетти. Биз окуп атканда могу жерде пустой болчу да. Башка университеттерде биз менен сүйлөшпөй калганда, акыбал ушунчалык кыйын болгон. Мен келгенде биринчи маселе материалдык базаны оңдоо боюнча ошол маселени көтөргөн. Ар бир мугалим өзүңөрдүн балдардай мамиле кылгыла. Балдарга деп. Ошон үчүн бизде мына жөнөкөй эле айылдан келген балдар 3-чү курстан башкача болуп калат да. Биз ар бир балага чейин ошондой тарбиялоо, жөн эле ветеринарный врач, же эле агроном, же болбосо суу инженер, же болбосо механик, инженер, механик даярдабастан биз келечекте Кыргызстанга кызмат кыла турган интеллектуалдуу ушундай жаштарды даярдаганга биз аябай аракет кылабыз да. Бул болсо баягы анатомия. Анатомия. 100 балдан өйдө алган болсоңор, аграрный университеттин бардык факультеттерине тапшырганга мүмкүнчүлүгүңөр бар экен. Бет врачтар, агрономдор жакшы бүтсө 40 миң, 50 миңден жогору зарплата алышат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө карагыла, туура келсе тапшырып, бул жактан билим алып, айылга барып, айылды көтөргүлө, колуңардан келсе шаарды көтөргүлө. Салам алейкум, достор, туугандар, дыйкандар. Бүгүн мен 12 жыл мурун бүтүп кеткен Кыргыз Улуттук агрардык университетине келдик. Азыркы учурда окуучулар окууларын бүтүп, чоң окуу жайларга тапшырайлы деп турган учур. Ошон үчүн биз агрардык университеттин дагы өзүнүн өзгөчөлүктөрүнүн кандай факультеттер бар, кандай окууларга тапшырса болот, бүткөндөн кийин кандай жумуштарга иштесе болот. Азыркы учурда агрардык университеттин актуалдуулугу ошол боюнча ролик тартайлы деп келдик. Биз менен бирге болуңуздар. Азыр агрардык университетинде 6 факультет бар экен. Мен өзүм ветеринардык факультетин бүткөм, мал догдурлук. Азыр бирок айыл чарба тармагында иштейм. Ошон үчүн азыр биз менен чогулгула. Ректордон барып маалымат алабыз. Ар бир факультет боюнча маалымат беребиз. Кимдин азыркы учурда окууну бүтүп, кайсы жакка тапшырам деп турган бүтүрүүчүлөр үчүн дагы, анан баласын бир окууга окутайын деген ата-энелер үчүн да жакшы маалымат болот. Аягына чейин көрүп, биз менен бирге катталып, лайк басып, комментарий калтыргыла. Жүрүлү анда, агрардык университет. Салам алейкум. Респект зарлыгы. Салам алейкум. Кандайсыз? Респект. Сиздердин жакшы. Денсаулыгыңыз. Бул микрофонду коюңуз. Денсаулыгыңыз кандай? Жакшы. Жакшы. Кичине ооруп калыптыр деп. Аябай тамак ооруп, кечене тиги 5 университет отчет бергенбиз да. Тиги особый статус менен анан өзүм тердеп турганда кондиционердин жанына отуруп калып тургун же ордунда жазылгандан кийин жыла албайсың. Продуло, өзүм эле жаңыдан эле нөтүп калган болчумун. Респект зарлыгы коч, менин атым Бектемир. Мамаралиев. Мен өзүм дагы агрардык университетин бүткөм. Ветеринар факультетти. Кайсы жылы? 2011 бүттүм. Сиз келген учурда мен кеттим. Мен анда келген учурда кеткен экенсиз да. Кыйын учурда окуган турбайсыңбы? Разруха учурда. Азыр ошону айтып атам, азыр университетте кыдырып көрүп, ушунчалык кубанып атам. Жакшы деңгээлге келсем, эми ужасающем состоянии, ужасающий. Кыйын болчу. Кыйын. Биз немелер, лекционный залдар, столдор, азыр эле ветеринар факультетке барсак сон баарысы. Анан мен өзүм атам дагы ветеринарияны бүткөн. Да?
генеральный директорга чейин болгон Мамаралиев Кудайберди. Кай жерде иштеди ол киши? Ал 2010, 2008, 2009 иштеди. Биякта генерал директор болду. Департаментте генеральный директор болду Мамаралиев Кудайберди. Билем да, Мамурат. Ал тиги Токтогулдан беле, по-моему. Аксыдан. Аксыдан, билем. Аксыдан, ошол менин атам. Городто начальник болгон. Атам да меники да ата кесип. Жакшы, жакшы. Анан өзүм 1 жылдай эле иштеп, тиги отдел реализации сельхозпроектов. Орсипда. Орсипда, анан кийип кеткем. Өзүм Ягадам менен иштеп, Уатам. экспортко чыгып, азыркы учурда алдыңкы экспортерлордонбуз. Анан кийин өзүмдүн YouTube каналым бар эле, ошол YouTube каналда көбүнчө дыйкандар отурат. Ушул айыл чарба тармагынын багытындагы каналда. Ошон үчүн анан ушул кээ биркилери бар да, ушул агроном керек экен, ветврач керек экен, жанагы суу башкарган адамдар керек экен деп, ошого кызыгып кайсы жактан окуурун билбей, баласын окутайын десе кайсы жакка окутаарын билбей жүргөн ата-энелер көп. Анан ошолор үчүн деп бир агрардык университет боюнча да толук маалымат берсек деп азыр тартып келип атабыз. Чынында жакшы экен. Мен өзүм ветфакта окуганым менен анча мынча факультеттердин кандай специалисттерди окутканын даже билбейт экем. Азыр көрүп алып, чынында кубанып атам. Бардык эле мындайча айтканда кадрларды тарбиялайт экенсиздер. Бардыгын тарбиялайбыз. Анан чын айтканда мындан 11-12 жыл мурда башка университеттерде биз менен сүйлөшпөй калган да. Акыбал ушунчалык кыйын болгон. Мен келгенде биринчи маселе материал-технический базаны оңдоо боюнча ошол маселени көтөргөм. Андан кийин инфраструктураны, андан кийин лабораторияларды алып келүү боюнча. Себеп дегенде биз прикладной характердагы кесиптин ээсибиз да. Эгерде лаборатория жок болсо, гуманитарный катаран андай университетти жаап коюш керек. Мен ошон үчүн коллегаларыма деле айтам, мисалы политех же башка болобу, лабораторияңар жок болсо эле кантип даярдайсыңар кадрды. Анан ошон үчүн анан сапатка көңүл бурабыз. Бизде сабак окуган балдар, менин балам болсо дагы биз окутпайбыз, аны лучше заочныйга, дистанционга которуп коебуз. Ошон үчүн сабакка болгон требование. Анан балдарга болгон тартип, биз айтам, ар бир мугалим өзүңөрдүн балдардай мамиле кылгыла. Балдарга деп. Ошон үчүн бизде мына жөнөкөй эле айылдан келген балдар 3-чү курстан башкача болуп калат да. Биз ар бир балага чейин ошондой тарбиялоо, жөн эле ветеринарный врач, же эле агроном, же болбосо суу инженер, же болбосо механик, инженер-механик даярдабастан биз келечекте Кыргызстанга кызмат кыла турган интеллектуалдуу ушундай жаштарды даярдаганга биз аябай аракет кылабыз да. Сонун. Азыркы учурда жылына университет канча студент бүтүрөт? Жылыга бир 1100-дун тегерегинде бүтүрөт. Бул жерде мурун баягы биз көбүрөөк алчубыз. Мурун болсо жалаң эле бюджет эмес, азыр контракт эсебинде ошондо 1100-1200ге чейин магистратураны бүтүргөндө 1300ге чейин бала бүтүрөт да бир жылдачы. Ошондой бүтүрөбүз да. Анан мындан көп бүтүргөн эле негизи акыркы жылдар бул ветеринардык врачтар. Анан биз кандай формация болбосун, бул ветеринардык врач бардык учурда керек болот. Мамлекет адам баласы жашап турганда кээде айтып атпайбы, кээ бир кесиптин ээлери жок болуп кетет деп. Анан кантип тамак аш ичет ар бир адам, шаардыктар деле булар мындай көп түшүнбөгөн менен бүт бар айыл чарбасына байланыштуу да. Баары тең тамак ичет да, баары тең таза тамак жегиси келет. Андан сырткары агроном жок болсо биз башка өнүгүү болбойт. Өнүгүү эч жокто болбойт да. Ошон үчүн биз азыр өкмөттүн астында коюп атабыз. Ар бир теги айыл өкмөткө чейин бирден агроном штатка киргизиш керек депчи. Анан ошондо агроном алып бүтүп барган киши айтат да, бу жерге арпа айдайлы, же бу жерге жүгөр айдайлы, же бу жерге бак тигели деп турган ошондой бир жерди карап туруп, климатты карап турган ал ошол айылдагы жашагандагы адамдарга, биздин фермерлерге өзүнүн советин бериш керек да. Анан биз суусу жок, биз кантип өндүрөбүз? Мына 1 миллиард 200 миллиондон ашыраак жерибиз бар айыл чарбасы. Ошонун ичине 800 миллиону суу басат. А суусу жок, Кыргызстанда эчтеке кыла албайбыз да. Сөзсүз түрдө гидротехниктер керек. Аларды даярдайбыз. Мына жерге жайгаштыруу специалисттери. Жерге баардык жерге бул райондук структурадан бери сакталып калды да. Ошон үчүн анан мына техника алып келип атабыз. Азыркы учурда ошол да көйгөй болот. Анан техника алып келгенде мурдагыдай эле биз эл дагы мындай райондук деңгээлде да айтыш керек, давай инженерди ачалы.
Биз мындай ошол ал тиги мына кымбат баалуу техникаларды алып келип атышат. Ошолорду айтып уюштурушубай бизге мына момундай техника келип атат. Эми, конечно, бизге азыр көпчүлүгү Кытай менен Белоруссиянын техникасы да, в основном бул механика. Бирок инженерлерге айтыш керек, мисалы үчүн кара топурактуу жерлерге, мисалы үчүн жетөгүскө, же болбосо түпкө, же ак сууга мындай деген техниканы колдонушубуз керек. Жөнөкөй техника бат эле мотору же болбосо башка шаймандары жарабай калат. Ал эми чүйдө катуу жерлерге башка техниканы колдонушубуз керек деп. Сөзсүз түрдө инженерлердин дагы мындай алардын сунуштары, консультация сөзсүз түрдө керек да. Ошол азыркы учурда биз дагы ошол Россиядан жана бугрообразователь алып келдик эле, жакында эле болгон окуя да. Биздин жерге туура келбей калды. Вот мына ушуну айтып атпайбы? Биз аны такыр ойлопуз дагы, аны эске албаппыз такыр элечи. Анан келгенден кийин жарабай калды, аны өзгөртүп переделка кылып дагы деле бүтпөй атабыз. Переделка кылган менен ошон үчүн эске алыш керек. Биздин жерге эмне, биздин топуракты, анан дагы мындай да инженер айтыш керек да, мисалы үчүн ар бир культураны отургузганга өзүнчө тереңдикте отургуш керек да. Спашкада ошондой болот да, туурабы? Кээ бир техниканы 20 сантиметр, 30 сантиметрге чейин айдаш керек, кээ бирин 40 сантиметр айдаш керек. Корневой системасы каяка чейин кетет. Ошол жердеги топурактын тиги составын билиш керек. Анализ. Анализин, анан нымдуулукту эске алыш керек. Ошол жерге жылыга, мисалы үчүн, ошол багарак айдай турган болчусок, булар багарак өсөт деп айдап коюшат да, жесткий багара бар да. Топуракты эч ким изилдеген эмес анычы. Мына багара жазында жаан жайт, анан чыгат деп коет. Анан тамыры канчага чейин кетет. Тамыры кетмейинче өйдө жагда өспөйт да. Ошон үчүн бул жерде айрыкча топуракты дагы изилдей турган почветтер болуш керек Кыргызстан боюнча. Чын айтыш керек фермерлерге. Канча адамдар банкрот болуп атат. Ошон үчүн мен келгенде ошон үчүн айткам, давайте Кыргызстан үчүн жакшы кадрлар даярдап берели деп мына 3 жылдан бери Минсельхоз коллегиясынын только бизнес залында өтөт. Мен өзүм член коллегиямын. Айтам, Кыргызстанга тамак аш коопсуздугун камсыз кыла турган бир университет бар. Ошон үчүн университетке дагы мамлекеттик деңгээлде мындай көңүл буруш керек депчи. Азыркы учурда сиздин университет сиз тараптан бизге дагы жакшы жардамдар болуп атат. Мына ассоциацияга бул жерден кабинет бердиңиз. Менин компаниям уюштурган курстар өтүп атат. Бул эмне себептен келди? Ушул биз жөнөкөй эле дыйкандар ушул кулпунай малина өстүрүш үчүн кичине болсо дагы базовый билим керек экен да. Сөзсүз. Анан кийин ошол көйгөйдүн айынан көктөтө албай, кууратып, ошол жаман көйгөй жаратты. Ошон үчүн келип бул жактан дагы билим алып атабыз. Анан ошондон ойлоп койдук, ушу агрономдор, ветврачтар бизге көбүрөөк керек экен деп азыр толугураак маалымат. Кудай буйрса биздин каналыбыздан болот. Рахмат ошол кылып аткан жардамыңыздарга. Анан экинчи жагынан бизнес үчүн сөзсүз түрдө наука керек экен. Эми мындай иштеген ичкерлер мамлекеттик деңгээлде түшүнүш керек да. Эмне үчүн Кытай мамлекети мына биз ата-энелерден сурасаңар деле мына 25 жыл мурда Урумчиге барганда айтышкан, бизден анда Советтер Союзу жаңыдан тараган болчу. Кытай мамлекети бизден 30 жыл артта калыптыр деп. Булар азыр 30 жылды кууп жетип, 30 жыл астыга кетишти. Эмне негизинде? Булар илимге гана аябай катуу салым кошту да. Космос болобу, айыл чарбасы болобу, медицина болобу, технопарктарды курушту дагы дүйнөдөгү жакшы нерсени алып келип, мамлекеттин адаптация кылып, бүт мамлекетке таратышты да. Анан илимдин аркасы менен булар азыр дүйнөнү керек болсо камсыз кылып атпайбы? 1 миллиард 350 миллион эл. Ошо продукты менен башка мамлекетти камсыз кылып атат да. Мунун баардыгы илимдин жетишкендиктери да. Ошон үчүн илимди ушундай туура түшүнгөнүңүздөргө мен чоң рахмат. Рахмат. Ийгилик каалайм экен. Сизге да. Атаңа каалабайт кой. Болуптур. Мени дес отоңуз. Сонун кылып неме кылыптыр тиги көктөп кетти. Биз окуп атканда могу жерлер пустой болчу да. Мына туугандар 5 жыл ушул университетте окуганбыз. Дайыма ушул жерге келип ветеринардык медицина жана биотехнология факультети. Биотехнология бул жактан алсам, бул жактан алынып калган. Биздин убакта Акназаров деген деканыбыз бар эле, азыр деканыбыз өзгөрүптүр. Рысбек Токтосунович.
Sen özün başlap. Неме жана бегонун калабыз деп далайга келди го. Анара жеге. Урсатпы? Респект токтосун. Самаспай. Салам алейкум. Респект токтосун. Бектелек таныстай. Азыр эле учурашканбыз. Илгиз бар. Ай була. Ветеринария деген факультетке барып туруп, Илгиз деген бала турат. Айтсам мени регистрация кылыңыздар. Мен жибер деп бар. Микрофон тагып койсом болобу? Бизде респект токтосун. Бизде YouTube каналыбыз бар, айыл чарба тарып багытында. Клуб Малина деген көбүнчө ошо дыйкандар көрөт. Айылдагы карапайым адамдар көрөт биздин каналды көбүнчө кыргызча. Ошогандан кийин азыркы учурда бүтүрүүчүлөр окууга тапшырып аткан убакыт эмеспи. Ошого агрардык университети боюнча дыйкандар үчүн, мал баккан адамдар үчүн маалымат берели деп, каналыбыздан жакшы маалымат берип коелу деп келдик. Анан азыр тиги главный корпуста тартып келдик. Мен ушул жерде окуп бүткөм. Сиз ал учурда анатомиядан сабак берчисиз. Анан ушу ветеринарный факультет боюнча дагы бир сыйра маалымат берип койсоңуз, азыркы учурда кандай бул университетти кандай актуалдуулугу бар бул факультеттин. Себеби дегенде азыркы учурда айылда мен өзүм да ветеринарный бүткөнүмө байланыштуу айылда мал доктурлар жетишпейт. Бүт возрасттары келип, малдардын оорулары көбөйүп, ушундай болуп аткан учурда ошого контракттар канча? Жакшы Бектемир. Биз 90 жыл болду да быйыл факультетке. Бизде бүгүнкү күндө 1150 студент бар. 1150 бул ветеринар факультетте. 850 900-га чукун бул ошный окуган студенттер. Андан башка заочниктер бар. Мындан тышкары мына былтыр ошо факультеттин алдына биз эме ачканбыз. Колледж. Ветеринарный колледж. Ошо өзүбүздөн окуйт ушул жерде. Андан кийин эле кайра бизге өзүбүзгө высшийга тапшырышат да. Ал жерде где-то 135 бала бар. Жалпы жону ветфакта ушундай. Ошондо 9-классты бүтүп дагы бул жакка келип колледжге тапшырса болот. Эми ал колледж мына былтыр ачылган. Былтыр 140 бала алганбыз. Ал жерде 9-тун базасы менен кабыл алабыз, 11-дин базасы менен кабыл алабыз. 9-дун базасы менен 2 жыл 10 ай окуйт. 11-дин базасы менен 1 жыл 10 ай окуйт да. 1 жыл 10 ай. То есть 9-класстар биринчи жылы общественный мектептин базасында предметтерди өтөт, экинчи, үчүнчү жылы бул спец предметтерди. Контракт 35 миң. 35 миң азыр. Колледждики. Колледждики. Факультеттики 41 миң сом. 41 миң сом, 1 жылга. 1 жылга. Бюджеттик Бизде эми высшийда 60 места биз бюджетке алабыз. Андан башка 50 места контракт алабыз. 50 места контракт. Ал эми андан башка мына бизде жана колледждер, башка колледждер мына Нарында бар, Таласта бар, Ошто бар, Жалал Абадта колледждер бар, ветеринария боюнчачы. Көлдө бар, бул Киршокто бар дегенде. Ошолордон бүтүп келген биз колледждин бүтүрүчүн именно ветеринарда. Биз аларды сокращенный группа деп коебуз, 3-чү курска отургузабыз, если ошный окуйбуз десе. 3-чү курстан 5ке чейин 3 жыл окуйт. Жо биз заочный окуйм десе, анда биз заочныйга отургузабыз, 4 жыл алардыкы. Алар контракт менен 36 миң контракт менен да. Факультет болсо мына общий где-то 45 мугалим иштейт. Баягы остепененность окуп, баягы илимий даражалуулугу биздеки 62%. 62%. То есть биздерде 7 профессор, анан 25 кандидат иштейт. Анан бул студенттер үчүн дагы жанагы студенттерди Германияга дагы азыр ошол программа барбы жокпу? Ал программа иштейт азыр деле. Ал жанагы ДААТ деген программалар бар студенттер үчүн. Академическая мобильность боюнча 3 айга барса болот, 6 айга 1 жылга барса болот. То есть Германияга же болбосо ДААТ, Лого деген бар, Erasmus деген программалар бар атайын. Ошол менен 2-чи, 3-чү, 4-чү курстун балдары барса болот да. 1 менен 5-чи курстукун албайт. Алар курс бербейт да уруксат. 5-чи курс бүтүп кетет, 1-чи курс жаңы эле келди, спец предмет өтпөйт дегендей.
Ал жерде только гана бир эле требованиясы бар алардын. Англис тил билиш керек болду. Англис тил берилип, бул жерден өзлөрүнүн баягы эме алышат, тест алышат. Тест алышат. Ошондон өтсө эле бүттү. Ал барып, ал 3 айга барса болот, 6 айга, 1 жылга. Барып, алар иштебейт, эчтеке болбойт. Именно ошол Германиянын университеттерине барып, ошол жерден окуп, кайра бизге келет. Бул студенттер үчүн. Азыр Андан башка жанагы эме көбүнчө эле азыр Данияга, Швецияга, Норвегияга көбүнчө ошол ветеринарный факультеттин студенттери көп кетет. Алар 1 жылга барышат. Алар баягы именно ошол фермага барышат, жылкы сарайларга, эмелик конюшняларга барышат. То есть именно ошо мал менен иштешет. Иштеп 1 жыл иштеп келгенге баягы программалар бар да. азыркы учурда ушул малдоолордо ветврачтардын канчалык деңгээлде актуалдуулугу, канчалык деңгээлде? Мисалы, айылдарда, шаарда, клиникаларда азыркы учурда ветврачтар жетишпей атат да. Жетишпегени бизде мына былтыр деген 139 бала бүткөн ветеринарлык факультетте, заочный эмес. Быйыл болсо 100 бала бүттү. 100 бала. То есть балдарды эми шаарга чыккандан кийин кайра айылга барбаганы бир проблема болот. Бул жактан Айылдан келишет, окуйт, жакшы диплом алышат, жакшы бүтүшөт, бирок айылга барып иштегиси келбейт да. Баары эле ушу шаарда тиги башка бир немелерде, структураларда иштеп кирип кетип атышат да. Бүгүнкү күндө мына азыркы министрликтин вет службанын данные боюнча где-то бир 1000ден ашык ветврач жетишпейт. 1000ден ашык. Биз бүтүрүп эле атабыз, бирок балдардын барбаганы, ошо айылга барбаганы бир эме болуп атат да. Ооба, бизде эле проблема болуп атышат. Ошон үчүн деле мынакей азыр былтыртан баштап министерство, Мисселкос ошол айыл чарба министри ошону иштеп атышат азыр. Именно бюджет менен окуп бүткөн балдарды айылга барып 3 жыл барып иштеп келгиде. Иштеп келет, кайра келет, дипломун алат, андан кийин каяка барса өзүлөрү билет дегендей да. Азыр ошондо бюджетке өтөм дегендер үчүн ошондо шарт барбы? Бар. Сөзсүз түрдө 3 жыл айылга барып иштеп келиш керек. Ошолго 3 жылга айылга барып иштеп келиш керек. Бюджеттегилер. Биз 2011-жылы бүткөнбүз. Азыр деле мына кандай ветеринарнын актуалдыгын көрүп атпайсыздар да? Бир да продукция мына сыртка чыкпай атат. Мына сүт чыкпай дагы бир эме болду. Россия кирбей койду, токтотуп койду. Балык боюнча, бал боюнча. То есть биз азыр ветеринардын бир эмеси жок, уруксаты жок, бир кагасы жок. Биз сыртка чыга албайбыз да. Экспортко чыга албайбыз. Экспортко чыга албайбыз. Казакка чыга албайбыз, Казакстанга, Россияга чыга албайбыз. Жөнөкөй эле азыр эме айылдагы эле райондун базарларына малды кире албайбыз да ансыз. Ушул сатыкка. Мен ветеринарный факультетте окуп бүттүк биз. Анан 2011-жылы айыл чарба министринин алдында отдел реализации сельхозпроектов ОРСПда иштедим мен. 1 жыл стажер болуп. Биздин ошондо биз барып ошол жерде немеден собеседование барып ошол окууга, жумушка иштейбиз деп барганда, анан биз менен кошулта бир английскийди билген ветврач кыз барды да. Кыз барды эле, барганда эле английскийди билесиң деди, ооба деди эле. Анда сен булар менен катышпай эле кой деди. Аны өзүнчө сразу башка жумушка алышты да. Вет палатага алышты, 50 000 сом зарплата менен алышты да. Азыр мисалы юрфакка, экономфакка тапшырышып, английскийди билип бүткөндөн кийин дагы жумуш таба албай, ал жакта конкуренция күчтүү да. Мен айтып атам да, азыркы студенттер эгер ветврач англис тилин биле турган болсо, бул вообще өтө жакшы да. Бул табылбаган кадр да. Табылбаган кадр. Азыр мынакей биздин факультеттен иштеп аткан бир мугалим Японияга кетти, апрелде кетти. 1 жылга стажировка. Ал тилди билген. Мурун ошол эле жанагы биз айтып аткан проекттер менен Германияга барып келген. Ошентип азыр 1 жылга кетти. Дагы бир Японияда. Дагы бир мугалимибиз болсо Данияда жүрөт. Бул болсо октябрда келет. 1 жыл болду да. То есть студенттерде мына азыр бүгүнкү күндө 3 студент ветфактыкы бул Германияга кетти. Апрелде кетишти. 6 айга кетишти. Жанагы проект менен барат, ошол жерге барып окуйт, практика өтүшөт, анан кайра келишет.
Биз мына жылыга келген биринчи курстардын балдарынан такай эме кылабыз да. Англисче окугула. Мынакей бизде мурун бар болчу, бесплатно курстар бар болчу. Англис тил. Англис тил окугула. Англис тил билсең азыр дүйнө жүзү бары ачык да. Аягына барып иштесең бары эме тоскоолдук жок. Ошол Тем более өзүң айтып проект менен деп мына азыркы келип аткан проект болгон нерсенин баары бүт англисче келет. англис тилин билиш керек экен да. Ошол англис тилин билген ветврач кадрлар азыр жакшы зарплаталарды алып, жакшы жумуштарда иштешет. Башка эле жөнөкөй эле мына башка англис тилин билгендер биздин спец эмени биле албайт. Терминдер бар, оорулар бар, айтылышы башка, тымдайт да. Алар болсо ошону толук түшүндүрүп мына перевод кыла албайт да. Эгерде бизди ветеринарды бүткөн англис тил билген эме болсо, бул деген табылбаган кадр да. Азыркы учурда айылда деле биз өз Аксы районунан болом. Айылда деле ушул жаш кадрлар жок. Канчанчы жыл бүткөн байкелерибиз азыр өздөрүнүн жумушун таштаза да болбой өкмөт сүйрөп иштелешти деп кыйнашып атат. Кадр жок. Малдарды ар бир адам өзү билгендей дарылап атат. Дарынын сакталуу, кандай сакталыш керек, аны көзөмөлдөгөн эч ким жок. Жанагы продукциялар менен адам жей турган продуктлар менен аралаштырып сатып атат. Халайдникке коюп атат. Ошону чабандарга берип атат. Мал баккан адамдар алар болсо ысык күнүнө карабай алып барышып, сайышып, эффект эле болбойт. Оорулар күч алып атат. Ошон үчүн азыр бул ветфакты жакшылап көтөрүш керек. Көбүрөөк студент кабыл алып, айылга барып иштегенге кийин барып мен ойлоп атам, ушу ветврачтардын зарплаталары азыр малды дагы асылдандырып атпайбы көбү. Мурункудай бакпай атат. Санына карабай атат, сапатына карап калды. Сапатына карагандан кийин бир ат 500 миң миллиондон ашып кетип атат акчасы. Ага 20-30 миңди аяшпай атат. Канча ветврач чакырат, канча берем могу бир лечениясына. Адамдын лечениясы бекер болуп турган болсо аныкына 25 миң, 30 миң сом лечения кылышат экен азыр атты жакшы карагандар. Жакшы караган ветврачтар. Породистый уйлар ооруп калса, аларга көп акча алышат экен. Жакшы, анда ырыспай кайды. Эми жанагы азыр айылда жок деп атпайсызбы? Мурун деген айыл өкмөттөрдө азыр штат жок ветеринар дегенчи. Бир айыл өкмөттөр частный эле кылып койгон. Частный. Ал дагы ошол ийне тыйның таба аласың дегенде. Азыр деген ветеринардыкы мына 1 жыл болдубу, айлыктарын көтөрдү, жакшы болду да. Ошондон бери мына азыр 1 жыл болду болмойбу. Азыр кадрлардын барышы, мисалы үчүн, жакшы эле да. Конкурска катышып, уже барып аткандар көп эле. Бирок жана айыл жака барышы бул баарыбыздын эмебиз болуп калды уже. Көйбөй. Мейли медицина болсун, мына врачтарды деле алып көргүлө. Алар деле айылга барбай атышат. Райондорго деле баары хирург болгон врач жетишпей атат. Жаш мугалимдерди алып көргүлө. Алар да барбай атышат айылга. Биздин кадрлар, айыл чарба кадрлары ошол эле мына барбай атышат. Суу чарбасына, ветеринария жагына. То есть бардыгы эле бизде структураларда ушундай проблема бар да. Медицинада бар, мектептерде бар, жаш кадр барбайт. Барбай атышат да. Бул эми баары чогулуп чечиш керек го дейм. Өкмөттүк деңгээлде башка структура программаларды киргизип. Жол болсо жанагыдай эле мурункудай кадрларды колдош керек да. Колдоп туруп ошол жака кетиш керек. Ошол жака мынакей баягыдай эле айлыктарын жакшыраак коюп берип, жилье менен обеспечить этип, условиясын түзүп берсе, азыркы кадрлар баардыгына барат да. Жакшы. Агай, неме бизге эң кызыктуу жанагы анатомия жакты барып көрсөк. Корея менен бир проект алып барышат. Корея менен. Корейский бир университет менен. Килештер боюнча, кенелер. Ошол жерден анализдерин, немелерин ошол жерден жасап атышат да, лабораториядан. Бул болсо баягы анатомия. Анатомия. Биз ушул жерде окуганбыз. Ветеринарияны бүткөндүн баары биякты көрсө эле танып болуш керек. Биз окуганбыз. Биякта эми
бир 2 жыл 3 жыл мурун бир сыйра обновление кылгам. Агай биз дагы окууну бүтүп эле анан жанагы ОРСПда иштедик, неме боюнча, отчетность боюнча, электрондуу отчетность боюнча иштедик да, анан кийин азыраак эле клиникада иштеп калдым, центральный клиникада. Анан ошо менен ветеринарияга такыр жологон жокмун да. Унутуп калдым көбүн. Бияқта 3 жыл мурун бир сыйра бул эменин баарын внутренний органдардан бул. Ооба, унутуп. Тапканыбызды эменин баарын бир сыйра обновить эткенбиз. Азыр дагы баягы бизге эмерек болуп калды кичине. Жанагы частныйларчы. Ошолор көп жанагыдай эмелерди беришет да, туруптарды. Илбиристи кийин бул жерде аюунуку бар. Убакыт жетпей атат, эменикин алып келдим эле бир. Японский макака деп бир породасынан туруп, скелет жасагангач. Кекилик бар экен, кыргоол бар экен. Ошолордун органдарын алып союп, анан баягыдай эле ушундай эле препарат жасап, кызыктуу да эми. Ооба. Мунуку кандай, тигиники кандай дегендей. Баягы эле мынакей анатомия. Могу ар бир свет болуп турбайбы, ушул бөлүктөр менен октот да. Агрардык университеттин ичинде эле экономикалык факультет бар экен, факультет экономики и менеджмента дейт. Тургунбай агай азыр ушу өзүнүн факультети боюнча бир сыйра түшүнүк берсин. Тургунбай бизге көбүнчө азыр ушул айылдагы адамдар, кыргызча түшүндүрүп берсеңиз жакшы болот. Айылдагы окууну бүтүп аткан жаштар, анан кийин балдарын бир окууга тапшыртсамбы деген ата-энелер бар. Ошолор үчүн кененирээк маалымат берип койсоңуз, бул факультет кандай мүмкүнчүлүктөр бар бул окууну бүтсө, кандай контракттары кандай, ошол боюнча. Рахмат, биринчиден келип ушинтип бизден интервью алып атканыңыздарга. Эң башын айтып кетсем, Кыргыз Улуттук агрардык университети өзү 90 жылдык тарыхы бар да. Анын ичинде биздин факультет 1970 жылдан бери бар. Кыргызстанда Кыргыз Улуттук университети, анан ушул Кыргыз Улуттук агрардык университетинде 2 экономикалык факультет болгон. Ошондо 50 жылдан ашып калды бул факультеттин бар экенине. Бул факультетти бүткөн депутаттар, көп министрлер, экс-министрлер бар. Айта кетсек, ошол мынакей негизги адистиктер бул бухгалтердик эсеп, мынакей азыркы бүгүн күндүн талабы деп ошо экономика деген багыттын ичиндеги профилдери да булар. Бизнес аналитика, цифровая аналитика деп жаңы башка университеттер менен, Россиялык, Казакстандык университеттер менен биргеликте ачкан атай ушундай адистиктер да бар да. Анан албетте мондой финанс, кредит, банкта иштесе болот, управление предприятий деп коет, экономика управления предприятий. Мировая экономика, цифровая экономика деп, менеджменттагы адистиктери бар. Ошондой эле ушулардын эле магистратурасы бар. Ошол айыл жергесиндегилерге айта кетчү нерсе, биздин университетке ушундай өзгөчө бир акыркы 10 жылда ушу жалпы республикалык тесттин жыйынтыгын түшүрүп берген да, порог. 100 балдан жогору болсо биз ошону абитуриенттерди өзүбүзгө кабыл алабыз. Алар ошо 100 балдан ашса катыша алат. Кадимде эле ошо министрликтин сайты аркылуу, мына бүгүн да тур жабылган жатат, азыр 2-де. Биринчи тур башталган 17-синде. Ошол жактан катталып эле, өздөрүнүн үйүнө отуруп эле, айыл жергесинде отуруп алып эле, эгерде интернет иштесе, өзүнүн телефонунан көрүп, каттап. Агрардык университетинин сайты бар, же билим берүү министрлиги өзү общий бардык Кыргызстан үчүн түзгөн сайт бар. Бул ковид учурунан бери бар да, 2020-жылдан бери. Ошол жака кирип, регистрация кылат. Өзүнүн жанагы сертификат ОРТнин номерин каттайт дагы, ошол жактан сүрөттөрүн тартып, өздөрүнүн документтерин киргизсе да болот. Биринчичи. Анан ошол турга катышып, турдан өзүнүн канчанчы рейтингде жүргөнүн да көрө алат ар бир абитуриент. Бюджеттикке мисалы үчүн талондон салса, себеби абитуриентте 2 мүмкүнчүлүк бар да. Бир талонун ошо бюджетке салса болот, бирөөнүн контрактка салса болот. Бир эле учурда. Эки жакта тең карап да тура алат үйүнөн эле, бул жака келбей эле. Анан өткөндөн кийин, мына ушул жуманын аягына чейин оригинал документтерди бизге алып келип тапшырса болот да. Тапшырса болот. Айылдан келиштин кажети эле жок экен да. Азырынча келиштин кажети жок. Сайт муну атайын ушу 3-4 жылдан бери ушинтип түзүп койгон. Азыр сиз дагы сотканы ачып көрө аласыз. Толтуруш оор эмеспи? Оңой эле? Ар бир адистиктер боюнча мисалы үчүн бизде азыр бул жакта 7, бул жакта 3 адистик боюнча азыр биз министерствого сайтка киргизгенбиз 20 орундан 200 орун. Азыркы күндө бир 150ден ашык бизге контракттык негизде салышты да. Бизде бюджет жок биздин факультеттечи.
буюрса жакшы эле деп ойлойм. 150 студент уже заявление берди. Абитуриент заявление беришти, талондорун ташташты да бизге. Азыр Бул биринчи эле тур. бул 5 жылдык высшее образование алып чыгат да. Жок, бул Кыргызстан боюнча азыр 5 жылдык деп аталбайт, бакалавриат 4 жыл. 4 жыл. Андан кийин 2 жыл магистратура улантса болот. Биздин университет боюнча ветеринария эле калган, специалитет 5 жылдык бир эле. Калган бүт 4 жылдык. 4 жылдык, 4 жылдык бакалавриат деп коет. Бул жана болонский процесс деп. Бакалавриат, магистратура, анан PhD деп окуса болот да. Ошондой система. Бул Кыргызстан боюнча ушундай. Кыргызстан боюнча ошондой. Бул ошо высший болуп эсептелет. Контрагтын баасы канча? Контракт жалпы университет боюнча минимальный 35, жогоркусу 41 миң, биздин факультет боюнча 35 миң, 36 миң. Бук учет менен финанс кредитте 36 миң, калган бүт барысы 35 миң сом. Аны дагы ошо министерствонун сайттан кирип бала өзү көрүп контракт канча экенин ошо боюнча тандап туруп катталса болот. Анан өтсө болот. Анан контракты дагы бизде ошо жеңилдик бар, бөлүп төлөсө болот. Силерден бүткөндөн кийин могу бухгалтерия боюнча, экономика боюнча бардык жерде иштей бергенге мүмкүнчүлүк болот. Бардык жерде мүмкүнчүлүк бар. Мисалы үчүн бир эле мисал келтирейин. Экономика деп тургандан кийин дипломго мынтип жазылат. Экономист по профилю бухгалтерский учет, анализ и аудит деп жазылат. Буга деле ошентип жазылат. Экономист по профилю финанс кредит. Мисалы үчүн бизде Instagram сайтыбыздан страничкадан деле көрсөңөр болот. Бухгалтерияны бүтүп банкта иштегендер бар. Муну бүтүп бухгалтер болуп иштегендер бар. Себеби бизде кошумча курстар дагы бар. Мисалы үчүн 1С бухгалтерия деген курсубуз бар. Аны мисалы үчүн бухгалтерлер өздөрү сабак катары окуса, бул профилдегилер курс катары кошумча акча төлөп туруп биздин университеттен кайра эле 1С бухгалтерияны окуса болот. 9 базасы менен 9 базасы менен университеттин базасында бар, биздин факультетте жок. Бирок биздин университетте мына ушул эле корпуста 4 колледж бар азыр. IT боюнча бар, мына бул жерде кабыл алышып атат. Ветеринарный боюнча бар, 9 базасы, 11 базасы менен алып берет. Ошондой эле техник экономический колледж бар, техника жагы, экономика жагы. Анан агротехнический колледж бар, бул жануста корпуста. 4 колледж ушул жерде. Андан тышкары биздин университетке тиешелүү да 2 колледж бар. Бирөө Токмокто, Токмокский агропромышленный колледж деп аталат. Бирөөсү болсо бул Кантта, Бишкек агроэкономикалык колледж деп аталат. Ошентип жалпы биздин базада университет 6 колледж бар. 6 колледж. Бир илим изилдөө институту бар, ветеринарный институт. Андан тышкары 6 факультет, бир институт, мындай образовательный эмени жүргүзөбүз. Ар бир өзүбүз профилибизге жараша, мынакей берде тек секретарлар отурушат, кабыл алуу жүрүп атат да азыр. Рахмат агай. Биздин биздин негизги абитуриенттерге айта турган нерсебиз ошо 100 балл. 100 балл менен биз кабыл алабыз. Бизге ошончо өзгөчө ушундай статус берген да. 100 балдан өйдө алган болсоңор, аграрный университеттин бардык факультеттерине тапшырганга мүмкүнчүлүгүңөр бар экен. Башка университеттерде 110дон жогору окуйт да? 110дон жогору, бирок дагы бир приказ бар. Мисалы үчүн ушундай агрардык адистикти даярдаган кээ бир вуздары бар болсо, алар дагы 100 балдан жогору ала алышат. 100дөн өйдө да. Рахмат маалымат үчүн. Рахмат сиздерге дагы. Ийгилик. Менин атым Бектемир, биз ушул Клуб Малина деген каналыбыз бар. Көбүнчө айыл чарба тармагындагы канал. Көбүнчө дыйкандар көрөт, айылдагы адамдар көрөт. Ошолор үчүн агрардык университетинен азыр окууга мен тапшырат элем деп окууну бүтүп аткандар бар. Ата-энелери бар, балдарын окууга тапшыртсак деген. Ошон үчүн агрардык университетин бир сыйра кыдырып жүрдүк эле. Сиздики инженердик техникалык факультет. Бул факультет университеттин негизги факультеттеринин бири болуп эсептелинет. Бул 1950-жылдары уюштурулган факультет. Эми бул жерде факультеттин ичинде мына өздөрүнүн багыттары боюнча агроинженерия багыты, транспорттордун технологиясынын процесстери боюнча багыт. Анан бул профессионалдык окутуу багыты. Анан электроэнергетика, электротехника багыты, андан кийин логистика багыты бар да. Эми бул жерден ар бир багытка токтолсок, мисалы агроинженерия багыты ичине өзүнө мондай 4 технологияны, профилди камтыйт. 4 профилди камтыйт. Бул автомобиль жана агробизнестеги автомобиль жана техникалардын системасы. Бул эскиче тил менен айтканда айыл чарбасындагы механиктерди даярдайт. Мисалы улуу муундагылар айыл чарба механиктер десеңиз жакшы түшүнүп, жакшы билишет. Эскиче аталыш бул механиктер. Азыркы учурда ушул дагы актуалдуу болуп атат. Өтө актуал. Мисалы бүгүнкү күндө азыр элдин баары тең айыл чарбасы, техникасы жок, техниканы башкарган системасы жок. Ким эмне кылат? Жанагы пресс подборщикти жасаган ушул университетти бүткөн болуш керек да, эмне мен? Сөзсүз түрдө бүт бардык.
Ал жасагандан тышкары айыл чарба техникасын тейлөөнү билбегендер канча. Бүгүнкү күндөгү азыр мына көп айыл чарба техникалары джойстик менен электрондук түрдө башкарылат. Көрдүңбү? А бирок анын кнопканы баскандан мурда кнопка баскан нар жагындагы кандай текшерүүлөр болуп атат, кандай процесстер жүрүп атат, аны кантип башкарабыз дегенди окутабыз да. Көрдүңүзбү? Бул профилдегилер. Эми ошол эле мезгилде ушу агроинженерия багытынын ичиндеги электр жабдыктары жана электр технологиясы деген профиль бар да. Бул дагы айыл чарбасындагы мисалы жанагы жылыткыч системалары, температура системалары, бүт айыл чарбасынын электрлештирилүүнүн бүт баардык электр тармагы жок бүгүнкү күндөгү бир жасоону элестетүүгө мүмкүн эмес. Мына ошонун баардыгын тең ушул жерде айыл чарба багытын окутат. Көрдүңүзбү? Кийинкиси техникалык жана агропромышленный комплекс дейт, эми айыл чарба машиналары, жанагы айыл чарба кайра иштетүү өндүрүшүндөгү техникалардын баарын техникалык тейлөө боюнча специалисттер жок. Биз карасаң азыр мисалы баланчы жактан техника алып келип атабыз, аны специалистин кошоп келип атабыз. Ал специалист жөн эле бекер келеби бизге. Консультациясы үчүн акча алат, көрсөткөн үчүн акча алат. Ал биздин балдарды, айыл чарба дыйкандарын, инженерлерди окутуш үчүн ошонун баарын тең акча алат да. Ал бизге бекер келип атабыз. Жок, көрдүңүзбү? Биз андай багыттагыларды даярдаган кезде техникалык жабдыктар, мисалы айыл чарба продукциясын бизде кайра өндүрүү, сактоо проблемасы бар. Канча холодильниктер курулуп атат. Ангарлар, жанагы эмелердин баардыгын тең техникалык тейлөө, ушунун баарында специалисттер бизде жетишпейт. Буквально баягы орусча айтканда жок десе да. Мына ошолорду бүт баардыгы тең иштеп атышат. Булар өздөрү интернеттен казынып, изденип, аракет кылган адамдар. Ошол боюнча азыр силер даярдап чыгарган специалисттер барбы? Мына быйыл биринчи бүтүрүүчүлөрү чыкты. Кудай буйруса. Бул дагы түстөлүп келатат. Бул алдыдагы келечеги көп багытта. Азыркы учурда биз дагы мисалы өзүбүздүн холодильниктерибиз бар да. Ооба. Шоковой бар, хранение кылган технологиялардын баардыгы тең сакталып. Анан бирок биз өзүбүз менен өзүбүз эле да, көрсө буга да специалист керекпи? Специалист керек. Любой жерге, кандай жерге барбаңыз, баардык жерде өзүнүн тармагы боюнча ошол тармакты кенен билген бир кадр керек. Бизде кадр жок. Азыр мына бизде кээ бир бирин экин жакшы кадрлар бар. Бирок аны жана чоң фирмалар, чоң чет мамлекеттегилер азгырып алып кетип калат. Ооба. Утечка ума деп коет, жана акылдын агып кетиши болот да. Жалпы элди даярдасак, анын ичинде бирин экин калат да. Андан кийинкиси бул экономика и управление в агроинженерии. Бул эми экономика багытында Кыргызстандагы бирден бир бюджеттик негизде даярдап атабыз. Бул Россиянын стандартынан биздин Кыргызстанга алып келип азыр окутуп атабыз. Азыр Россияда Костромской университетте ушул багыт боюнча специалисттерди даярдайт. Мисалы бүт баарыбыз тең экономикасын өзүнчө карап, инженериясын өзүнчө карап атабыз. Экөөнү бириктирген специалист жок болот да. Көрдүңүзбү? Техниканы тейлөө, ал канча сом турат, канча болуш керек, ал техника канчага сатылып келет, анын баасы, анын транспортировкасы деген ошонун баардыгын тең эсептеп карап чыгарган инженерлерди чыгарабыз. Экономист, инженерлер. Эми кийинки кесип бул транспорттордун технологиясын, транспорттук процесстердин технологиясы боюнча багыт. Бул жерде ташууларды уюштуруу, көрдүңүзбү? Андан кийин транспортту башкаруу боюнча. Булар эмне азыр дүйнө жүзү боюнча бизде эми негизинен автомобиль транспорту боюнча. Россия Федерациясында мисалы темир жол багыты негизги мааниге. А бизде болсо бүт баардыгы Кыргызстандын ичинде автомобиль менен ташылат. Ошол багыттагы логистикалык багыттын баарын тең окутот. Андан кийин бул таможнядагы бүгүнкү күндө транспорт багытын карап атасың. Мисалы таможнядан биз айыл чарба продукциясын өткөрүп атабыз. А бирок транспортты ким карап атат? Көрдүңүзбү? Ар бир мамлекеттин өзүнүн декларациясы, өздөрүнүн стандарттары бар. Ошо транспорт каражаты боюнча инженерлер. Таможнядагы, көрдүңүзбү? Андан кийин жол кыймылын уюштуруу жана башкаруу боюнча. Дорожник. Ооба, эми мурдагы мисалы мен деген гаишниктин бардыгы тең ушу биздин университетти бүтүрүүчүлөр. Эми аттарын атап эме кылбай эле коеюн. Ата десең сатай. Силерде гаишниктер да бүтүп кетет экен да? Бүтүп кетпей эле мына бүгүнкү күндө республиканы башкарып аткан биздин ушу механизацияны бүтүрүүчүсү Азамат Исраил. Эфирге кереги жок. Болду. Так. Профессиональный обучение. Профессионалдык окутуу. Мисалы профтех лицей, колледждердеги окутуучуларды эч ким даярдаган жок.
көрдүңүзбү? Бул бизде даярдалат. Мугалимдерди мындайча айтканда. Айыл чарба жана лицейлериндеги мугалимдер. Андан кийинкиси электроэнергетика, электротехника. Эми бүгүнкү күндө электр энергиясын Кыргызстан единственный өзүн өзү камсыз кылган тармак ушул гана. Көрдүңүзбү? Электр энергиясы жок, азыр жашооңузду 1 мүнөттө элестете албайсыздар. Электриктерди даярдайт десиңер да? Энергетиктер. Энергетиктер. Электр энергиясын өндүрүү, бөлүштүрүү, сатуу, баардыгы тең жумушта. ГЭСтерди курууга Курулушу, алардын иштеши, принциптер бүт баары тең ушунун ичине камтылат. Андан кийинкиси логистика тармагы. Мүмкүн эми логистика мурункудай уюштуруу. азыр ушул да актуалдуу болуп баратат. Ооба. Өтө актуалдуу. Бирок биздин коом ушуну толук кабыл албайт. Эми акырын кабыл алат. Жок, кабыл алып атат, бирок өтө уже жетишкендер. Мисалы, азыр Америкада иштегендер, Европада иштегендер, траковый бизнес, перевозка дегендин баардыгы тең ушунун негизинде иштейт. Эми ушул жерде баардык ушу биздин инженер техникалык факультеттин ичиндеги багыттар. Сиздерде контракт канча? Контракт биздин университеттин баардыгынын эле чеңгелинде. 35тен 40-ка чейин. 41ге чейин. Болгону ушул. Айырмасы деле жок. Бул сиз сурап аткан контракт эми кээ бир өздөрүнүн сезген университеттердики 60-70 миң, 70 миң болгон болбосо, аларда 60-70 миң эми бул эмне ошо кошумча арендага зданияларда ошон үчүн төлөп атат да. А биздики зданиябыздыкы, мисалы, имараттарыбыз, персоналдарыбыз жетиштүү. Ошон үчүн биз аларга ашыкча акча төлөйбүз. Ошон үчүн бизде арзан. А биз бул жерде арзан багыт, арзан специалист эмес. Ооба. Негизги ушундай. Жакшы. Мына туугандар, бул Байкем факультет, инженерлик технологический факультет тоже жакшы факультет экен. Келип тапшыргыла. Инженерлик техникалык факультет. Эскиче аты механикалык факультети. Мурда мехфак. Болду. Бул мундагылар бүт ушундай кабыл. Жакшы. Аман Калканович Самыкбаев. Аман Калканович, биз менин атым Бектемир, биздин клуб Манина деген каналыбыз бар. Көбүнчө ал каналда дыйкандар отурат, айылдагы адамдар отурат. Ошол суу боюнча көйгөйлөр отурат дегендей. Анан ошого азыркы учурда биздин максат ушул биздин канал аркылуу агрардык университети боюнча маалымат жеткирсек, ушул жаңы бүтүрүп аткан балдар ушул жака окууга тапшырса, агрономдор, суу башкарган специалисттер, ветврачтар тапшырса экен, көбүрөөк тапшырып, биздин айыл чарба жакшы өнүксө экен деп маалымат катары чыгарып атабыз. Анан азыркы учурда эң маанилүү, анан актуалдуу бул суу болуп атат бизде. Суу жетишпейт. Сууду кантип экономдош керек? Буну башкарган адамдар, ушунун баарысын боюнча сиздин факультетиңизге окуйм деген адамдар көп болуш керек. Суу сапасы жылдан жылга азайып баратат. Ошол боюнча сиз факультетиңиз боюнча бир сыйра маалымат берип. Барын айтайын да. Барын эле. Рахмат Бектемир, сен эң туура белгилеп кеттиң. Бул суу жашоо деп коет. Жашоо. Суусуз бир да организм жашай албайт экен. Айрыкча мына акыркы жылдар көргөзүп атат, баардыгыңар маалымат каражаттарынан көрүп атасыңар. Дүйнөдө климат өзгөрүлүп атат. Климат өзгөрүлүп, орточо температура көтөрүлүп, муздар тездик менен ээрип кетип атат. Мына биздин тоолордо, ала тоодо жаткан кылымдар бою жаткан муздар тездик менен ээрип атат. Ошон үчүн бул суунун жетишсиздиги жылдан жылга эми күчөйт. Мына быйылкы жылды көрдүңөр, мурдагы жылды көрдүңөр. Суу чарба кызматы колунан келген иштин баарын кылып, сууну тең бөлүштүрүүгө аракет кылып атат. Бирок ушул жерде кесипкөй адис керек. Сууну туура бөлүштүрүп, дыйкандарга туура жеткириш үчүн кесипкөй адис керек. Мына айыл чарба министрлигинин астында суу чарба кызматы бар. Ошонун директорунун докладында, баягы министрдин коллегиясында да айтылды. Бүгүнкү күндө жерлерде иштеп аткан ушул мурап деп коебуз, мелиоратор деп коебуз, суу чарба кызматкерлери 60%-тен ашыгы пенсия возрастта. Жашы. Көпчүлүгү билими жоктур. Анан Кыргызда макал бар да, бөдөнөдө болсо касап сойсун. Бөдөнө сойсун, касап сойсун. Ошон үчүн бизерге кесипкөй адистер керек.
Биз ошол багытта даярлайбыз. Мына мелиорация, природоустройство, водопользование деп коебуз, мелиорация, рекультивация, охрана. Кыргызча айтканда суу ресурстары кызматы. Ошого биз кадрларды даярлайбыз. Ошого мен айлагындагы жаштарды чыгарып кетерлер. Бул келечек абдан кең кесип. Себеби суу менен иштөө бул эч убакта калбайт. Үчөйт кайра. Үчөйт. Сууну үнөмдүү пайдаланыш керек. Биз туура эмес суу карабыз. Жөн эле жыгып келип кое беребиз. Ал туура эмес, жердин баарын өлтүрөт. Мына охрана жерди сактоо деп атпайбызбы? Эрозия деп коет. Топурактын баарын агызып кетет да, түшүм бере турган катмарын баарын алып кетип, түшүм ала албай калабыз. Ошон үчүн туура суу алыш керек. Ушул багытта, ушул кесипчиликке келсе, келечеги кең. Мына министрибиз да айтты, айыл чарба министри, суу чарба кызматынын директору да айтып атат. Быйыл балдар аз болгон негизде эмне болот жер-жерде? Айлык акысы азыраак, чындыгын айтып. 15-18 миң тегерек. Мына айтты, быйыл дейт, орусча айтканда внебюджетный средства деп коет. Ошону көтөрсөк деп атат. Жок дегенде 40-50 миң сомго айлык акын чыгарабыз деп. Эгерде 40 миң сомго чыгарса деле, айыл жергесинде суу менен иштеген адистердин жашоосу да жакшы болмок. Бул биринчи багыт. Экинчи багыт мына экология, жаратылышты пайдалануу. Бул да дүйнөлүк чоң проблема болуп атат. Мына урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү киришип көлдү тазалатып атат. Көлгө мораторий, чатыр, соң көлгө мораторий кирип, балыктарды сактап калыш керек деп. Бул эмне максатта болуп атат? Ушул биз жаратылышыбызды сактап калышыбыз керек. Кийинки биздин муңундарга бүгүн жаратылышыбыз кандай болсо ошондой калтырышыбыз керек. Ошол багытта иш алып барат. Бул дүйнөлүк проблема. Бул кесиптин келечеги абдан кенен. Буга да келсе болот. Сөзүңүздү бөлүп койдум. Экология азыр элдер, башка мамлекеттер миллиарддаган акчаларды коротуп, экологияны калыбына келтире албай атат. А биздикилер болгон экологиябызды талкалап атабыз да. Мал жайып, жердин кыртышы өлүп. Бул экология, экологторду да сиздер биз даярлайбыз. Даярлай турбайсыздар. Экологторду да биз даярлайбыз. Экология боюнча биз учебно-методическое объединение деп коет министерство, билим берүү министрлиги. Ошонун борбору бизбиз. Төрагасы менмин. Бүт вуздарда экология өтсө, ошолор китеп чыгарабы, кандай чыгарат? Бизден талкуудан өтүп туруп гана анан кийин алар чыгарууга укук алат. Биз головнойда мындайча айтканда. Андан башка мына жерди землеустройство, кадастр. Землеустройство, кадастр. Жерге жайгаштыруу. Жерди да өз туура эмес пайдаланабыз. Жерди да эң туура эмес бөлүштүрүү, тигинде мындай жерди пайдаланууда бизде баягы илгерки көз караш менен эле ушундай кетип атат да. Аны бул илимий негизинде пайдаланыш керек. Мына госрегистр деп буну айтчубуз. Азыр жер ресурстары болуп калды. Ар бир райондо бар, облуста бар. Бардык биздеги болгон кесипчилердин бардыгы тең мамлекеттик структурада отурат. Ооба. Мына ошон үчүн бул да келечеги кең кесип. Буга да чакырабыз. Агрардык университетинде көп факультеттер. Анан мына ГДЗ дистанционное зондирование, бул ГДЗ деген бул жол салабы, канал салабы, эмне салат, бардыгын жана нивелирдер көтөрүп изилдеп жүрбөйбү? Тактап. Мунусуз бир да курулуш иши жүрбөйт. Ошону силер даярдайсыздар. Биз даярлайбыз. Муну көптөр билбейт. Булар азыр балдар, биздин балдар практикада жүрүп эле $100, $200 ошол жерден акча алышат. Бул да жетишпейт. Мунун директору да, республиканын директору айтат, бизге кадрлар жетпейт. Суу чарбасында айтып кетейин. Баягы айтылды. 700дөн ашык бүгүнкү күндө бош орун турат. Республика боюнча 650-700гө жакын бош орун турат. Ошого барып иштегенге балдар жок. А балдардын баары юрист, экономист, тигил пул деп атат. Ну бүттү. Бүткөндөн иштей турган жери жок болуп атат.
Окуу максат эмне? Бир максат коюш керек. Ошону бүтүп, ошол жерден барып иштеш керек. Ошол диплом иштеш керек. Өзүнө кызмат кылыш керек. Экинчиден элге кызмат кылыш керек. Мына ушул максатта. Анан кийин мына гидротехнический курулуш. Гидротехникалык курулуш. Биздин Кыргызстанда почти 90% жерди суугатсыз биз түшүм ала албайбыз. Аны жеткириш керек. Бизде суу келип атат. Ошо келип аткан баягы илгерки каналдардан кетип аткан суулардын 60%ке жакыны, 50%ке жакыны сиңип кетет экен. Сууну жеткире албай атабыз. Ошон үчүн каналдарды куруш керек. Мына ушу менен ушу гидротехникалык курулуш, суу сактагычтарды куруш керек. Суу сактагычтарды курбаса дагы азыр турмуш көрсөтүп атат, сууну жеткире албай калат экенбиз. Сакташыбыз керек экен. Кышында кереги жок болуп кетип атат да. Жок, ошону кетирбей сактап калып, анан кийин бүтүрүшүбүз керек экен. ГЭСтердин курулушу көп болуп атат. То есть мен Бектемир менен айтайын деген мына азыркы айтылган кесиптиктин бардыгы тең бүгүнкү күндө абдан керектүү кесип. Абдан керектүү кесип. Анан бизге балдар келсин. Бина 100 бал менен өйдө алабыз. Бюджеттик орундарга да 100дөн өйдө кабыл алууга бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Бул факультет чынын айтканда азыр угуп отурсам, биздеги көйгөйлөрдүн баары ушул жакта экен да. О, эң негизги көйгөйлөр. Мына экология, суу, гидротехнический строительство, каналдарды курган, ошонун расчетун алган, расчетун алган, кандай куруш керек, кандай материал менен курулуш керек, бүт уровеньдери, булга сөзсүз специалист керек да. Сөзсүз да. Биздикилер азыр расчет кылыш керек, эсептеш керек аны. Суу боюнча, землеустройство кадастр дейт. Бул боюнча деле азыр жанагы неме госрегистрде мондай бирдемелерин көтөрүп алып келип жер ченеп беришип 2,000-2,5 миң алып кеткендер бүтүшү. Алар кээде сизде карта чиет да алар. Жерлердин картасын чиет, тактап берет. Точкасы чыгабы, чыкпайбы. Точкасы табышат. Кандай эмес, канал салууга болобу, башка болобу деп ошонун баарын. Мына туугандар, биздин ошол кесиптерди каалаган адамдар болсо сөзсүз ушул факультетке тапшырышыңар керек экен. Рахмат сиздин маалымат, кенен маалымат бериңизге. Ден соолук, ишиңизге ийгилик. Рахмат сиздерге да. Сиздердин жардамыңар менен айылдын жаштары келип бизден билим алып, элибизге кызмат кылат деп. Кудай буйрса, келишет, сөзсүз келишет. Рахмат. Сиз өзүңүздөн биринчи тааныштырып. Мен Акназаров Бекболсун Камчыбекович, технология жана биоресурстар факультетинин деканы, профессор. Мына биздин факультетте эң заманбап адистиктерди даярдайбыз. Мына биотехнология 21-кылым бул биотехнологдордун жана информатиктердин кылымы деп атпайбы. Биотехнологдор бул кеңири профилдеги ошондой эле айыл чарба азык түлүктөрүн кайра иштетүү боюнча адистигибиз бар. Мына зоотехния боюнча зоотехнияга жаңы профилдерди ачтык. Биоинформатика деп. Азыр зоотехниянын илгеркидей кол менен ручка менен жазып отурбайт да, селекция иштерин жүргүзүш үчүн. Азыр бул атайын информатиканын программанын атайын негизинде жүрөт. Ошон үчүн биоинформатика руководство деп жаңы профиль ачтык. И ошондой эле бизде негизинен даярдайтын стандартизация метеорология боюнча патрасляр. Көп вуздарда мындай даярдабайт. И анан мына балык чарбасы боюнча азыр Кыргызстанда аябай өрчүп атпайбы? Балыкчылык, рыболоводство и аквакультура деп бул боюнча дагы бюджеттик месталарыбыз бар, келсе даярдайбыз. Анан быйыл үлгүрбөй калдык, бирок жаңы то есть лицензия алып атабыз, жаңы адистик ачып атабыз дагы, биоинженерия жана биоинформатика деген. Эми ушул адистиктер боюнча бизде магистратурада улантышат бакалавриат бүткөндөн кийин. Биотехнология, технология производства перерабатываемых продукций боюнча, зоотехния, балык боюнча, то есть кайра кийин магистратураны улантып жогорку билимге ээ болушат. Азыр ушул факультеттер боюнча биотехнологияны бүткөн адистер эмне жумуштарды кыла алат мисалы? Биотехнологияны бүткөн адистер бизде көбүнчө айылдагы карапайым адамдар азыр биотехнологияны бүткөн адистер мына Кыргызстанда бүт райондон баштап шаарда, жерлерде бүт лабораториялар иштеп атат азыр. Жанакы тиги азык түлүктүн сапатын даярдаган, то есть аныктоо боюнча же болбосо жанакы диагностикалык лабораториялар, жердин анализи, биологиялык багыттагы бүт лабораторияларда
айыл чарбасына тиешелүү лабораторияларда иштей беришет. Ошондой эле ошол эле биотехнологдор кайра иштетүүдө деле иштейт. Өнөр жайында деле биотехнологдордун багыттары көп да. Биз ошон үчүн кеңири багыттагы биотехнологдор чыгарып атабыз. Анан буларга жумуш көп. Булардын азыркы учурдагы зарплаталары канча болот? Эми зарплатасы азыр зарплата көбөйүп калбады, көбөйүп баратат. Биотехнологдор болгон азыр талаптагы, то есть суроо жогору. Жогору. Азыр бир эле анализди мына биздин биотехнологдор медицинский жанагы лабораторияларда аквалаб көп лаборатория болуп атат. Ошондо биотехнологдор иштеп атышат. Анан ал жерде алардын 30-40 миң зарплатасы болбой калат дегенде. Ошон үчүн биздин биотехнологдор жана айтып атпадык, широкий профиль деп. Канча ветеринардык лабораториялар бар, канча медицина лабораториялар, канча кайра иштетүү боюнча, жанагы агрономиядагы фитосанитария боюнча толуп жаткан көп лабораториялар бар. Бардыгына кете беришет, иштей беришет. Анан бу зоотехниянын бүткөндөр пастбищаны, жайыттарды дагы. Мына азыр зоотехнияда баягы илгеркидей зоотехниктер жок деп көбү келбей атпайбы, түшүнбөй атышат. Түшүнбөй атат. Азыр мына зоотехниктер аябай керектүү багыт. Себеби дегенде мына бүт бардык азыр малды асылдандырууга өтө башташты. Асылдандырууга өтө. Баягындай эле санын карабай, азыр сапатка өтүп атышты. Ошондой эле жанагындай асыл тукум малды кантип алыш керек, алгандан кийин аны кантип көбөйтүш керек. Селекция иштери, бунун баары зоотехникасыз болбойт да. Анан аны жана жогоруда айтып кеттим, аны баягындай кол менен иштебей, бул немен атайын программаны, ошон үчүн биоинформатика руководство деп койдук. Атайын программалардын негизинде ишке ашырышат. Анан мына мал менен жайыт бир да. А бизде болсо жайытта кимдер иштеп атат? Жайытта мугалимдер иштеп атат, математиктер, же болбосо физкультурниктер, башка адистер, ошо айылда жашагандар деле жайыт комитетине же болбосо адис кылып коюп атышат. Жок, ошол жайытты, жайыт комитетин жайыт боюнча адис бул зоотехник болуш керек. Зоотехник ошол жайытты кандай пайдаланат, кайсы малды өстүрүлөт ал жерде, ошого бүт баардыгы шайкеш келиш керек да. Ошол. Анан Биздикилер ошондой болот. Мен азыр эми ойлонуп атам, мурда жайытты кимдер башкарып жүрдү экен депчи. Азыр Кыргызстан боюнча 400 ашык жайыт комитети болсо, ошонун баарында 70-80%-inde адистиги башка кишилер отурат. Ошон үчүн оңолбой атат. Ал жерде зоотехниктер иштеш керек. Анан зоотехник десе илгеркидей эле баягы малдын учетун алып жүргөндөр жок. Азыр зоотехниктер жайытты дагы тоюттун канча түрлөрү бар азыр. Кандай малды кандай тоюттандырыш керек, кандай витамин бериш керек, бордогондо кандай. Аябай жалаң ургачын алам десең кандай урук менен уруктандырыш керек, жалаң эркек музу алам десең кандай урук менен уруктандырыш керек. Ошого чейин бүт зоотехниктин иши. Жайытты туура пайдаланыш керек. Ошон үчүн зоотехник керектүү. Анан адисте, анан ошону көбү түшүнбөй эле азыркы жаштар мектеп бүтүп аткандар да көбү түшүнө бербейт. Ооба, түшүнбөйт. Анан ошо балдарга түшүндүрүп жеткизген кишилер да аз. Мына биз быйыл Кыргызстанда 2000ден ашык мектеп бар экен. Бардыгына мектептин директорлоруна, мектептерге ушул өзүбүздүн буклеттерди тараттык. Эми көрөбүз го канча келет. Азыр эле мына Новосибирский менен договорубуз бар. Бюджетке Новосибирскке 10 зоотехник керек бүгүнкү күндө. Бюджет өтөт, 5000 сомдон стипендия алат, бекер окуйт, 2 дипломду болот. Кыргыздын дипломун алат биздин улуттук агрардык университеттен и Новосибир мамлекеттик университетинин агрардык университетинин диплому, 2 дипломду. Эгер болсо булар тест жолу алат. Тест жолу кабыл алышат. 2 жыл бизде окуйт, 2 жыл Новосибирскийде окуйт и 2 диплом алат. Бул өтө турган бал канча? Булар балы жок, булар өздөрүнүн экзамени менен. Жок, бизде ушул факультетке өтүш. Бизге азыр биздин университетке 110 балдан жогору кабыл алып атабыз. 110 анан конкурс менен. Балдардын тапшырган санына жараша проходной балл келип чыгат. Анан могу дагы мага кызык болуп атат, могу технологии производства и переработки сельхозпродукции. Бул боюнча да ушул факультетте окутабы? Бул боюнча да биздин Кыргызстанда биз эле даярдайбыз. Бул айыл чарба азыктарын кайра иштетүү боюнча. Өндүрүү, кайра иштетүү. Негизги профиль биздики бул. Бул технолог болуп чыгабы? Булар технолог, жанагы дандан баштап азыктын бүт бардыгын, дан азыктары, жанагы арын балынан бери өрүктөн баштап, жана бүт жашылча жемиштин бүт баарын переработка ушул жерде.
И андан бизде бул жерде эки багыт бар. Өсүмдүктөр багытындагы кайрыштетүү и мал чарба багытында. Ошондо эт, сүттү кайрыштетүү. Кыргызстанга керектүү адистер. Бул факультет качан ачылган? Булар көп болду ачылганда. Ушул боюнча адистер даярдалганбы? Даярдап, мына быйыл 18 бүтүрүүчүнү бүтүрдүк бакалавр. Быйыл бүттү. Быйыл бүттү. Жок, жылда эле бүтүп атат. Быйыл 18 бүттү. Неме себеби дегенде бизде азыр айыл чарба жакшы өнүгүп, анан технологдор Технологдор аябай керек болуп атат. Керек болуп атат. Биздин жанакы чийки затты сатып, биз Кыргызстан андан бай албайбыз. Биз чийки зат менен чет элге чыга албайбыз, эл аралык рынокко, базарга. Биз ошондой жанакы сапаттуу, сапаты боюнча жакшы, анан кайрыштетип бир дизайнын жасап, бир сапатын жазып бетине, экологиялык таза тигүү деп ошондой бир заманбап бир технологияны колдонуп туруп, анан өзүбүздүн продукцияны койсок, анда биз Кыргызстан алдыга чыгат. Сон могу биздин билесиз мен клубника менен. Мына ошол эле йогурттун түрлөрү, клубника кошот, черешня, тигиби кошуп, сүт астарынан Бул жасалат. факультеттин контракты канча? Контракт мына 24-жылга чейин мораторий коюлган, контракттар жогорулабасын. Ошон үчүн азыр 36 миң тегере койдум. 36 миң тегере. Жылбыл дегенде аябай аз контракт. Мектептерде Ооба, мектеп биздин жанагы жеке менчик мектептерде андан 200 көп. 200, 4-5 көп. Жакшы, рахмат. Биз чакырабыз. Факультет жөнөткүлө окутабыз технология боюнча. Биз ошо көбүнчө бизди карап отургандар айылдагы карапайым дыйкандар анан балдарын каяка окутушун билбей атат деп ошого бир маалымат катар. Биз эми берип атабыз. Facebook, YouTube жана видеороликтерди чыгарып бүт берип атабыз. Эми ошону маани берип карап, анан силерге окшогон бир кошумча түшүндүргөн, жеткизе түшүндүргөндөр болсо, анда жакшы болот. Жакшы, рахмат, жакшы. Дыйкандар көбүнчө бизде каналыбызда отургандар көбүнчө дыйкандар, айылдагы адамдар, анан ошолор эми кызыгышып атат. Балдарыбызды окутсакпы аграрный университетине, кайсы жака окутушун жаштар бар окуйбуз дегендер. Ошолор үчүн бир ролик тартып өзүбүздүн каналга маалымат үчүн чыгарып коелу деп өткөнбүз. Өзүңүздүн атыңызды? Менин атым Мелис уулу Данислам. Отуруп сүйлөй берсеңиз болот. Свободный. Мелис уулу Данислам, ошол маалыматтык системалар дистанттык билим берүү институтунун директору болуп иштейм. Техника илимдеринин кандидаты. Биз бул жерде күндүзгү окуу бөлүмүндө эки профилде даярдайбыз. Маалыматтык системалар жана технологиялары, анан приклад колдонмо информатика профили боюнча. Андан сырткары сырттан окуу бөлүмү боюнча 16 профиль боюнча дайындайбыз. Айыл чарба тармагы, университеттин баардык тармагы сырттан окуу бөлүмү, ушу бизде центр бар. Дистанттык билим берүү борбору деп. Ошол жерде дайындайбыз. Ушул аграрный университетинде баардык эле факультеттер дистанционныйлары барбы? Университетте бизде борборго бүт бириктирилген да, бүт университеттин баардык кесипчиликтери бир борборго бириктирилген. Ошол борбор аркылуу биз дистанттык технологияларды колдонуп билим беребиз да. Ошондо азыр биздин катталуучулар көбүнчө Москвадан дагы бар. Ошол жактан бул жакка тапшырып, ошол жактан окуй берсе болобу? Ооба, дистанттык технологияларды колдонуп, аралыктан окуй берсе болот. Ошол технология атайын ошон үчүн ылайыкталган, аралыктан билим берүүгө. Бул жерден ар бир студентке билим берүү порталы бар бизде. Ошол жерден өздүк кабинет ачылат. Өздүк кабинетке окутуучулар лекцияларды, практикаларды, тесттик тапшырмаларды жөнөтүп турат. Студенттер ошол тапшырмаларды аткарып, лекцияларды окуп, практикалык сабактарга катышып турушат. Анан бир семестрде 2 жолу тест тапшырышат. Тесттин негизинде эгер балдары жогору болсо, талапка жооп берсе, анда автоматтуу түрдө баалар коюлат. Контрактты дагы онлайн төлөсө болот. Экзамендерди дагы биринчи биз онлайн сабактарды обзорун өтөбүз. Кимилерде веб технологияларды колдонуп. Экзамендерди дагы эгерде аралыктан келе албаса, онлайн экзамен тапшырылат. Бирок
Экзаменди бул жака келип тапшырыш керек, Экзаменде эгерде баллы жетсе, тесттик тапшырмаларды аткарып, жанагы рефераттарын, курсовойлорун тапшырса, бул жерга обязательно келүүгө милдеттүү түрдө кажети жок. Эгер баллы жетсе, суроо жок болсо. Эгерде студент өзү байланышка чыкпаса, өздүгүн тастыктабаса, ордуна бирөө келип тапшырманы жөнөтүп койгонго бизде мындай кандайдыр шек болсо, анда студент өзү келүүгө туура келет. Анткени биз бул жерден онлайн чыгарганда студент өзү камеранын астында отуруп өзү жооп бериш керек да, биз сизге жооп берип аткан сыяктуу. Вот ошол тастыктаган да. Эгерде камерасын өчүрүп коюп алып байланышка чыкпай эле ордуна башка бирөө жооп берип атса, анда биз аны келүүсүн биз шарттайбыз да. А так мүмкүнчүлүк болсо арыз менен бизге маалымат берип коет. Биз азыр чет өлкөдө жүргөндө байланыштуу, мага онлайн тапшырууга уруксат бериңиз деп. Силердин бул университетке тапшырыш үчүн сайт бар да? Ооба, бизде университеттин сайты бар, Канал PG деген. Ошол жерде бүт бардык маалыматтар бар, абитуриенттер үчүн бар. Алар ошол жака келбей эле ошол жактан тапшырса болот. Азыркы күндө бүт Кыргызстанда абитуриенттер онлайн тапшыруда да. То есть ОРТнын баллы 100 баллдан үйдө болсо, 100бү же 110бу? Биздин университетке 3 жылга 100 баллга түшүп берген, агрардык тармактагы кесипти даярдаган университет. Ошондо 100 баллдан жогору болсо? 100 баллдан жогору болсо, онлайн түрүндө катышат. Азыр как бүгүн биринчи турдун жыйынтыгы болот. Саат 2-де бүтөт. Ошол бүткөндөн кийин эмеси чыгат, жыйынтыгы чыгат да, жыйынтыгынын негизинде биз сунуштайбыз онлайн түрүндө. Анан сунуштагандан кийин ал керектүү документтерин алып келип берет, анан биз приказ чыгарып, эмеге базага киргизип зачисление кылабыз. Анан уже кийинки окуу процесси уже жүрүп баштайт да. Биринчи азыр кабыл алуу жүрүп атат да. Ошо кабыл алууга онлайн тапшырса болот турбайбы? Онлайн тапшырса болот. Анткени ОРТ бүт баары регистрация кылынган, бүт базада бар. Болот эмес, наоборот, азыркы онлайн тапшыруу милдеттүү түрдө. Милдеттүү түрдө. Студенттер азыр эч келип бияка кажети жок. Бул жака келип жанагы урнага салмай жок. Кстати, региондо Кыргызстандын кайсы жеринде болсо, онлайн катышып коет да, конкурстун негизинде бюджеттик орундарга өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары контракттык орундарга өткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Балга жараша. Бул абитуриенттерге абдан жакшы ылайыктуу да. Анткени мурунку болсо студенттер ушул жака келип, конкурска катышып, аябай эме болуп жүрүшкөн, затрат болуп жашай турган жери жок, кыйналып. Азыр эч кыйналбайт, интернеттен кирет дагы, мобилдик телефондон кирип эле, сайтка кирип туруп эле катыша берет. Ар бир өзүнүн немелери бар, толтура турган. Ооба. Немелери бар, толтура. Ар бир ошол окуучу мектеп бүтүп атканда ОРТ тапшырышат да. Анан ОРТны базага киргизип коет, ошол жерге катталат, логин, пароль берет. Интернеттен кирип эле ошол ОРТнын данныйларын киргизсе, логин, пароль менен кирет дагы. Ошол жерден конкурсту карап, вуздарды тандап, керектүү вузду, керектүү специалисттарды тандайт дагы. Даже карап, бул жерге мен өткөнгө мүмкүнчүлүгүм бар экен, бул жерге өткөнгө мүмкүнчүлүгүм жок экен деп туруп, анан чечим чыгарып анан салса болот да. Демекчи, бизде көбүнчө биздин каналда дыйкандар көрүшөт да. Улгайып калган, жашы өтүп калган байкелерибиз бар, эжелерибиз бар дегенде, ошолор азыр может ОРТга катыша албай калды да. Алар тапшырганга мүмкүнчүлүк жок. ОРТга катыша албай калгандар, эгерде билим алгысы келсе, биздин базада колледждер бар. Колледжде 11-дин базасы менен 9-дун базасы менен ал жерге ОРТ талап кылынбайт да. ОРТ талап кылынбайт. 2 жыл 3 жылдык. Ал жерге кабыл алынып, 1 жыл онай 11-дин базасы менен, 2 жыл онай 9-чу класстын базасы менен кабыл алынат дагы. Ошол жактан окуп, билим алып, диплом алып, окуусун уланткысы келсе, экинчи курска кайра кыскартылган программада окуп баштайт. Экинчи курстан баштап. Экинчи курстан баштап. Эгерде окуусун уланткысы келбесе, ошол диплом менен иштеп баштайт. Же болбосо күндүзгү окуу бөлүмгө же сырттан окуу бөлүмүнө өткөн мүмкүнчүлүгү бар да. Ал жогорку билим болбой калат да. Атайын орто билим деп эсептелет. Атайын орто билим болуп калат. Бул деле диплом алышат кадимки. Диплом алышат. Эгерде мисалы үчүн фермерлер келе албай иштей турган болсо, анда сырттан окууну уланта берет да, бул жерден диплом менен иштей берет. Сырттан окуп билим ала баштайт, жана дистанттык технология менен. Анан колледжди бүтүп туруп анан тиги кийинки улантам дей турган болсо, экинчи курстан баштап дистанционный окуп берсе болот дыйкандар. Жакшы, Данислам беке, сиздин азыр дагы биз ректорго, дагы башка факультеттерге бармакпыз. Рахмат, жакшы маалымат болду. Сиздики өзгөчөлүгү бул дистанционный дистанционный окууларды бүт сиз уюштуруп
уюштуруп көзөмөлдөп турабыз. Сабактын өтүшүн бүт университеттин кафедраларынын мугалимдери өтөт да. Азыркы учурда студенттер көп элеби тапшырат? Биз уюштуруп беребиз. Азыр сырттан окуу бөлүмү университет боюнча 1800 студент окуйт. 1800 студент. Сырттан окуу бөлүмү боюнча. Жакшы маалымат болду. Рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Агрардык университетинин агрардык факультетине келдик, Агрардык жана Токой чарба факультети. Токой чарба факультети. Бул факультеттен бүткөн студенттер эмне жумуштарды кылышат? Эми өзү эле аты айтып турбайбы, агрономия дегенден кийин талаа жумуштары болот. Талаа жумуштар, агрономдор. Агрономдор. Лесниктер деген Токой чарбада болсо, Токой чарбасында иштейт. Бизде Кыргызстандын 4,5% Токойдо. Ошолорго керек, анын үстүнө ар кайсы аймактарда жайгашкан. Ошолордун баардыгына жеткирип, тем более азыр айтып атпайбыз, Токойдун эменин кеңейтиш керек. Өркүндөтүш керек андан ары. Тем более bizde жанагы продовольственный безопасность боюнча ал жактан да көп нерсе алынып атпайбы, экологически таза деген. Жаңгак, ар кандай нерселердин баардыгы ошол жактан келип атат, ошол. Азыркы учурда агай бизде эң актуалдуу кесип менин оюмча, мен ушу дыйкандар менен иштешип жүргөндүктөн агроном жетишпей жатат. Агроном анан кийин бул жерде бизде бардык агрономдордун ичинен дагы плодово ягодный агрономдор жетишпей кыйналып атабыз. Мурда бул нерсеге талап болбогон экен. Союз убагында. Союз убагында, союздан кийин эле талап болбогон экен. Мына азыркы учурда талап болгондо биз агроном таппай айлабыз куруп атат. Ошондой кадрларды, агрономдорду тарбиялап берсеңер, азыркы учурда агроном өтө керектүү кесип экен да. Эми баарыбыз эле тамак жашай албайбыз. Бирок тамакты чыгарып элге жеткире турган бул агрономдор болсо. Жерден өскөн өсүмдүктү жейбиз да, биз негизинен жеп отуруп. Анан вообще мен ойлоп жүрөм, ушу агрономдор бул эң негизи биринчи специалисттердин бири да бар, адистиктин. Жер пайда боло баштагандан бери өсүмдүксүз эчтеке пайда болгон эмес кийинкисинде. Өсүмдүктөн кийин малдан кийин ар кандай жаныбарлар, адам болуп атпайбы? Өсүмдүктөн кийин болуп атат. Булар биринчи болгон жер жок да. Ошондуктан биринчи ушу агроном жагын өздөштүрүп алсак, анан калгандары өзүнөн өзү пайда болот да. Анан бул тармакта биздин Айыл чарба университети, Агрардык университети өзүнүн салымын жакшылап кошуп келатат. Мына агрономиялык факультет өзү 38-жылы ачылганда, 33-жылы эме болуп, ветеринарный институт болгон, анан кийин агрономия котолуп, анан Айыл чарба институту болуп атына келген, өзүнүн атына келген. Ошондон бери мына мен өзүмдүн маалыматына караганда где-то 4,5 миңден ашык адис чыккан да ушул жерде. Эми ошонун баардыгы бүт ар кайсы тармактарда иштеп жүрүшпөй азыр деле. Анан азыр мына 90-жылдан кийин багы өзүбүздүн независимдик коебузбу? Ошону салгандан кийин баардык нерселердин баары өзүбүздүн колго тиеп, өзүбүз башыбыз менен иштеп, өзүбүз башыбыз менен жүрүүбүз керек болуп калды да. Анан ошол себептен мына азыр биздин факультетте бир кыла жумуштар жасалып атат. Өз негизинен факультет 2 структурадан турат. Жана мен агрономду даярдайбыз, экинчи жагынан Токой чарба жагында адамдар жатабыз. Лесниктерди. Ошо лесниктерди. Анан агрономдорду тарбиялаш үчүн биринчи кезекте бир кадр керек. Ошолорду тарбиялап чыгара турган. Деңгээли, өзүнүн деңгээлиндеги кадр керек да. А биздин факультетте болсо ал жагынан жаман эмес. Мисалы үчүн өзүбүздүн эле факультетте где-то 5 доктор наукабыз бар. Где-то 12-13 жакын кандидат науктарыбыз бар. Ошолорду алып көрсөк, ошолор жанагы бизде окутуп аткан студенттерге тиешелүү деңгээлдеги илимди берет, билимди берет деген ойдобуз да. Анан мындан сырткары экинчиси бул база болуш керек, материалдык техникалык база болуш керек да. Себеби биз негизинен айыл чарбасы бизде талаада өнүккөндүктөн талаага иштей турган адамдарды беришибиз керек да. А талаада иштей турган адамдар өзүнүн куралы болуш керек, кантип ошо жердеги нерселердин баарын таап, ошо жердегилердин баарын билип, анан мынаны жүргүзүш керек деп айтууга туура келет да. Вот ошолордун бири мына сиздер азыр турасыздар мына жерде. Лаборатория. Лаборатория бул айыл чарба өсүмдүктөрү жана топурактуу анализдөө центр деп борбор деп аталат. Артыкчылыгы эмнеде? Бул лаборатория былтыркы жылы ноябрда гана ачылды. Заманбап приборлор менен камсыз болунду бул жерде. Бул лабораториянын ачылышына биз эң негизинен жардамды, эң чоң жардамды Япониянын эл аралык кызматташы борбору деген бар. Жайка деген угуп жүрсөңүздөр керек. Вот ошолор менен сүйлөшүп жүрүп 2009-жылдан бери
2009 жылдан бері сүйлөшүп жүрүп, алар бизди көрүп, иштеше алат бекен, кандай экен, мамиле деп жүрүп, анан аягында макул болушуп, мына 19 жылы эле бул лаборатория ишке кирмек, бирок ковид болуп кетип, баардык нерселердин баары жылбай калып, анан мына 21 жылдан баштап, анан ушул лабораторияны кичинеден прибордук поставка жасап, мына былтыркы жылдын аягына жеткирип туруп, анан кийин эметтик. Анан бул жерде биз эң негизгиден 5 багытта ишти жүргүзөбүз да бул жерде. Ушу жүргүзүп атабыз. Биринчи кезекте окуу. Студенттер, алар не только тияктан теорияны билип эле, андан ары кетип калбастан, ушул жерге келип, өздөрү ар бир мына биз баардыгын даярдап койдук. Ар бир практикалык иштерди биз колуна беребиз. Мисалы үчүн топурактын үлгүлөрүн беребиз. Мисалы үчүн тияка жыйнап койгон турбайбы? Топурактын үлгүлөрү бар. Бу жерде ар кандай Кыргызстандагы топурактын үлгүлөрү бар да. Ошол топурактын үлгүлөрүн ар бир студентке беребиз. Ар бир өзүнчө алышат. Керектүү болгон нерселердин баардыгын бияка тартышат дагы, анан ошо жанагы сабактын программасына жараша методиканы колдонуп, анан жанагы азыр фермерге керектүү деп атпайбызбы? Топуракта эмне бар экенин билбесе, кантип иштейт ал? Кантип иштейт, ооба. Азыр ошол даже ошол бизде көйгөй жаратып атат. Биз деле ошондой кылып жүргөнбүз. Жердин топурактын анализин албай туруп, мөмө жем иштегенбиз. Анан кийин саргайат, ооруйт, өспөйт. Анан эмне болуп атат деп, анан биздикилер билген жана селитрасын, амафос, диамафос ошону эле бере берет. Анан кийин акыркы күндөрү биз ошол нерсени строгий неметип калдык. Буну агрардык университет ушул лабораторияга топуракты алып баргыла, сууду алып баргыла, анализин өткөрсүн. Ошол жерде мугалимдер бар, жазып берет. Эмне жетишпейт, эмнени бериш керек. Мына азыр мындай лаборатория мурун эле бар болчу. Кыргызстанда теги РПАС деген бар, агрохимиялык станция, республикалык деген, топурак агрохимиялык станция деген бар. Алар баягы Союздан калган прибор менен иштеп, кичине мен алар жамандап айтпайын, сөздөрүнүн арасына жараша ишти чыгарып атышкан да. Анан бир гана алардын жетпей жактан жеткери сунуштамасы жок болсо алат. Анализ жасап эле беришчү. Анан фермер алып кетип алып, анан өзү ойлонот да, эмне кылышым керек деп. Бизде мына ошону киргизип атабыз. Бизде анализ жасайбыз, баардыгын чыгарып беребиз. Где-то 7 көрсөткүч боюнча топурактагы элементтерден баштап, кислотности, там баардык нерсесин баарын биринчи кезекте керектүү муну первичный анализ деп коебуз, биз жөнөкөй анализ деп коебуз да. Ошону жасайбыз дагы, анан аягынан сунуштама беребиз. Сиздин топурагыңыз мындай типтеги топурак экен, мындай кармайт экен, мындай. Эгерде сиз мен аларга тапшырып атканда биз сурайбыз. Кийинки жылы кандай өсүмдүктү бересиз ошол жерге? Себеби өсүмдүккө жараша дагы өзүнчө колдонуу сунуш кылынат да. Анан ал киши жазып келет. Анан биз ошого карап туруп, анан кийин сунуштама беребиз. Кийинки жылы күзүндө мынаны бересиз. Ошол эле сиз айткан аммиач селитра может быть керекпи ал, керек эмеспи тияктан чыгат да. Амофос керекпи, керек эмеспи чыгат. Ошолордун канча норма бериш керек? Эмненин астына бериш керек? Айдоонун астына бериш керекпи, же болбосо культивациянын астына бериш керек, же баранаванияга бериш керек. Анан ар кандай өздөрүнүн способу бар, түрлөрү бар да. Ошонун баарын толугу менен жазып, анан өсүмдүк өскөндө эмне кылыш керек? Өсүмдүк өскөндө да керек болот бул нерселер. Ошо өсүмдүктүн жасында эмне бериш керек? Өсүп атканда жайында эмне бериш керек? Ошонун баардыгын толугу менен өлчөмүнө чейин чыгарып туруп, анан колуна карматабыз. Ушуну биз былтыркы жылдан баштап практика этип баштадык. Өтө сонун. Мына азыр где-то примерно 150 фермер кайрылды. Уже кайрылып, колундарына алып алып кетишти. Анан мен жанагы бул жерде айтып аткан эме дейин, окуудан башка илим, университетте илим болмоюнча астыкка жыл болбойт. Ошон үчүн биздин мугалимдерибиздин баардыгы ошо илим менен аракет кылышат. Биздин даже учкос дегенибиз бар, учебный хозяйство деген. Может бир барып каласыңарбы, барбай каласыңарбы билбейм. Ошол жакта өзүбүздүн талабыбыз бар. Жер семтикичтердин натыйжалуулугун текшерген. 67-жылдан бери текшеребиз. Бул ошо уникалдуу нерсе да бул. Мурун Советтер Союзунда ушундай узак убакытка жүргүзүүчү нерселерге абдан чоң көңүл бурушу да. Себеби жанагы сиз айтып аткан болот, болбойт дегендин баары ошондон зависть этет экен да. Бере бересиз, билбейсиз. Канча? Көппү ал? Же азбы? Нормасын билбейбиз. Бере бересиз, билбейсиз да. Тиги жака көп азбы? Ушундай бизде жер семтикичтер бар. Бергенден кийин 100 килограммдан 15 килограмм өсүмдүк колдонот. Калган 85 килограмм жерде калат. Ошо пайдалуу өсүмдүктөн пайдалуу эмес. Любой нерсе бир өзү көп болуп, экинчи аз болуп калса, ал барып жүрүп отуруп эле
өсімдікке таасирин тийгизет да. Ооба. Ошондон ушул биздин уникалдуу эмебиз ушул жөнүндө иш кылып атабыз азыр. Эмне кылыш керек? Ошо запасты жерде жаткан. Кайра колдонсо болобу? Эчтеке бербей туруп. Кайра көтөрүп. Фермер үчүн бул жыргал да. Мисалы үчүн бир ротация боюнча берип турган экинчи ротация эчтеке бербей өстүрүп алса, канчалык экономика выгод болот? Өзүңүздөр билесиз тиги эмени жерсемки сатып алыш деген азыр оңой нерсе эмес. Азыр сиздердин лабораторияңыздар ушундай деңгээлде иштеп, дыйкандарга жардам берип аткан өтө кубандырат. Себеби дегенде азыр акыркы күндөрү мен дагы көзүм жетти. Наука боюнча айыл чарбаны өнүкпөйт экен, несин өнүкпөйт экен. Баардыгын өнүкпөйт экен. Айыл чарбаны өнүктүрүш үчүн бул билимдүү агрономдор керек экен. Мен мисалы өзүм эгер 5 гектар, 6 гектар, 10 гектар жер истетсем дагы, мен билимдүү болушум керек экен да. Ошонун жердин составын билишим керек экен, эмне бериш керек экенин билиш керек. Бул нерсе биздин Кыргызстан айыл чарба багытындагы мамлекет көпчүлүк адамдар айыл чарба менен тирлик кылгандан кийин агроном, ветврач сөзсүз түрдө керек экен. Ошол лабораторияга дыйкандар кайрылса болот, ушул агрардык университетинен. Анан ушул агрардык университетинин агроном факультетине тапшырсаңар да болот экен. Мына бүт студенттер үчүн шарттар кылыныптыр. Эми бул жакта азыр инвитро боюнча да балдар иш кылып атыптыр, аларды да көрөлү. Сизге ден соолук, анан студенттерге кайрылып койсоңуз болот. Тиги урматтуу абитуриенттер, эгерде сиздер айылдан келсеңиздер, айылдыктарга өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөр болсо, ошол иштей турган көңүлүңүздөр болсо, же ата-энеңиздердин сунуштары менен келген болсоңуздар, эгерде сиздер биздин университетке кирип, агрономия факультетине кирсеңиздер, эч качан ката кетирикти деп эсептебейсиздер. Себеби сиздер продукт берип атасыздар. Эл үчүн берип атасыздар, өзүңүз үчүн берип атасыздар. Эгер сиздер хотя бы иштебей эле фермер болуп өзүңүздү баксаңыз, бул мамлекет үчүн эң чоң салым болуп эсептелет. Ар бир киши өзү. Ошонун баардыгы чогулуп отуруп эле чоң казанга коет да. Анан ошонун баардыгы мындай келип чыгат, акырында көтөрүлүп өзүн өзү бири-биринен көтөрүлүп. Ошон үчүн жанагы биздин эмебиздин түшүндүүлүгүбүздүн өспөй жатканы дагы бир жагынан ошо болуп калбадыбы. Баягы союз таркаганда агрономдордун баардыгын ар жака айдап жиберишип, анан баягы трактористтер, ошол жерде иштеген мугалимдер, ошол жердеги врачтар, ошолор жердин үлүшүн алып калды дагы, анан кийин билбейт алар кантип иштеш керек экенин. Анан алар бири-бирине карап иш жүргүзүп, анан жанагынтан урожайдын баардыгы ылдый түшүп кетип, анан биз арга жактан импорт кылып тиги сатып алып жеп калдык. Да, мисалы үчүн вот бизге 800 миңдей буудай керек болсо, ошонун где-то бир 200-тен 400 миңге чейин биз жыл сайын Казакстандан алып атпайбыз. Импорт. Эми үчүн, потому что өзүбүздүн чыгарган эме сапаты боюнча туура келбейт. Сапаты боюнча, түшүмдүүлүгү боюнча туура келбейт. Жакшынын аналогу болбойт анысы. Жакшынын алыш үчүн жанагындай ар кандай иштер жүргүзөт. Ал жөнүндө да биздин рекомендациябыз бар, сунуш. Кантип Казакстандан сатып албай, өзүбүздүн шартта ошого жеткирүүгө болот. Ошо наука кирбей атпайбы айыл чарбасына? Кудай буйруса, чогуу бизнес менен наука чогуу иштесек, жакшы ийгиликтерге жетишебиз. Ошондуктан мен ойлойм, жана биздин балдар келип, бизден окуп, биздин тажрыйбаны алып, лаборатория менен чогуу иштеп, дилдери менен ошо агроном болом деп өзүн таштап иштепсе, может кийинен жанакындай азыр айтып аткан немелерибиз болбойт деген ойдомун да. Кудай буйруса айыл чарбаны өнүктүрөбүз. Бул баланын аты Максат. Бул дагы ушул азыркы учурда көп сөз болуп аткан инвитро лаборатория. Бул жакта агрардык университеттин базасында дагы бар экен. Ушул лабораторияны иштеткен ушул балдар. Бул Максат иштеп баштаганыңарга лаборатория канча убакыт болду? Бул лаборатория негизи быйыл иштетип баштадык да. Буга чейин бул лаборатория башка багытка негизи курулган болчу. Топурак изилдеп, анан карантинный растение деп, фитосанитарный контроль жана карантинный растение деп. Анан ошо бүгүнкү күндө дыйкандарды көрүп, дыйкандардын талабын көрүп, суроо талабын угуп, бизге сапаттуу, жакшы оорулардан таза көчөттөр керек дегенден биз сүйлөшкөндөн кийин анан ушундай лабораторияны буга чейин лаборатория бар болчу, бирок ал университеттин чисто научный лабораториясы, ал башка жакта да.
студенттерге окутуп көргөзүп кичине наука жүргүзгөн лабораториялар башка жактан, анан биз бул жерде промышленный производствого айландырып Дыйкандарга дагы пайдасы тийсин да? Сапаттуу үйрөндөрдү берели, жакшы баада үйрөндөрдү берели деп. Булар эмнелер? Бул азыр термостат деп коет, бул атайын ошо мунун ичинде керектүү, азыр ар жагын көргөзөлү же бул жакты деле көргөзсөк болот. Керектүү бизге температурада, нымдуулукта өсүмдүктөрдү өстүрсөк болот да. Жана жарыкты дагы койсок болот, определенный канча саатка койсок болот депчи. Азыр бул жакта эмне өсүп атат? Бул жерде азыр малинанын, анан клубниканын көчөттөрү бар, ар кайсы сорттору. Негизги бул термостаттар бизге жанагы маточник деп коет го. Бизге маточный культураны кармаганга бул термостаттарды колдонобуз да. Керектүү бай өстүрүп аткан өсүмдүктөрдүн көпчүлүгүн биз жана цветокультуральный деп коет, ал жакта өстүрөбүз. Азыр ушуну максат биз мамлекеттик деңгээлде көбүрөөк дыйкандарды камсыз кыла турган мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк чоң бизде университетте. Биздин потенциалыбыз жогору. Себеби дегенде бизде азыркы күндө иштеп аткан лаборатория бар, иштеп аткан балдар бар, илимий кызматкерлер бар жана ошондой эле студенттер бар. Мүмкүнчүлүгүбүз чоң да. Бизге кичине каражат жетишпей атат. Ошо каражат болсо биз бул лабораториянын ичиндеги жабдууларын көбөйтүп, көбүрөөк кишилерди иштетип, анан дыйкандарга керектүү сапаттуу, керектүү көлөмдө, өлчөмдө көчөттөрдү камсыздаганга бизде чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Азыр бул жерде эле көчөттөр бар экен, дагы башка жерде дагы көчөттөр бар. Бизде бул жакта биз жана айтып өтпөдүмбү, маточный культураларыбызды кармайбыз да. Алар таза болуш керек, башка жерлер менен аралашпаш керек, ошон үчүн биз бул жакта кармайбыз. Көпчүлүк көчөттөрүбүздү биз ал жакта азыр көргөзөбүз. Светокультуральный деп азыр пока кичинекей алып комнатабыз, дагы аны чоңойтуп, буюрса көбөйткөнгө аракет кылып атабыз да. Бул нерселер ушул нерсеге тиешелүү? Бул жерде мына ламинарный бокс же бокс биологическая безопасность деп коет. Азыркы күндө биз азыр баягы эко менен иштеп атабыз. Бирок университетте дагы башка факультеттерде дагы башка ушундай ламинарный бокстер бар. Азыр жетекчилик менен сүйлөшүп, бул жактын баягы производствосун көбөйтөлү деп. Ламинарный бокста эмне кылынат? Бул бокстун ичинде атайын стерильный условия түзүлүп берилет да. Себеби деген бул өсүмдүктөр атайын азыкта өсүп атпайбы азыр жана банканын ичиндечи. Ал таптаза болуш керек, стерилдүү болуш керек да. Себеби ичинде бир кандай бир бактерия же плесень же вирус бир нерсе кирип кетсе, ал көгөрүп баштайт жана вареньялардын үстү көгөрүп кеткендей эле. Мунун ичинде өтө керектүү азыктардын баардыгы бар да. Бактерия такыр болбойт ичинде. Абсолютно таза болуш керек. Ошондо бул биздин өсүмдүктөр ошо керектүү эмелерди, азыктарды алып, анан өсүп, анан биз аны көбөйткөнгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Бул лаборатория абсолютно стерильный болуш керек. Ошон үчүн бизде бул лабораторияда мындай ультрафиолетовый лампаларыбыз бар. Ошолор менен полный тазалап, күйгүзүп, абада эч нерсе калбагандан кийин полду бүт жерин баарын химикалык жол менен тазалап алып туруп, анан мунун ичинде дагы ошо ультрафиолеттер бар. Баардыгын тазалап алгандан кийин таза гана кийимде керектүү гана адамдар кирет да бул жака. Адамдын баары киргенге болбойт. Студенттерди ошоnuга үйрөтөбүз. Лабораторияда иштеш үчүн эң негизгиси башка бут кийим менен кирет. Сырттан келген бут кийим менен киргенге болбойт. Анан үстүнө таза халат кийиш керек дагы. Бул халат биринчиден өсүмдүктөрдү коргогонго дагы, экинчиден адамдын өзүн коргогонго да жакшы да. Если бир какой-то биз бул жерде баягы химикаттар менен иштейбиз да. Анан денесине тийип кетпеш үчүн бул халат булганса эч нерсе болбойт да, кийимдерине тийбей. Жүрү анда тиги өсүмдүк өсүп аткан жерге барайлы. Мына туугандар, биздин лаборатория. Жанагы ошо лабораториядан чыккан өсүмдүктөр ушундай банкаларда. Малина? Малина. Сортторун айтпайлыбы, сортторун айтпайлыбы? Атайын. Сортторун айтпайлыбы? Сортторун айтпайлыбы. Керектүү сорттордун баардыгы бар. Биз эч кимге айтпайбыз сортторун. Бул жакта азыр жана айтып кеткендей малинанын көчөттөрү, клубниканын, кулпунайдын. Анан буга чейин дагы биздин лаборатория иштеп келатканбыз картошка менен жана безвирусный картофель деп атпайбы? Азыркы күндө ошо дыйкандар картофель мененди да сурагандыктан ошо картофелди да көбөйтүп атабыз да. Бирок негизги багыт бул малина менен клубника болуп атат. Мына мондай өзүнчө питательный средада өстүрөт экен да. Муну бөлүп көбөйтөрөңөр аны. Биз мындан азыр могул бир өсүмдүк бир айдын ичинде көбөйүп, анан бир 3-4 өсүмдүккө кайра бөлгөнгө болот да. Бул балалап көбөйөт. Кесип туруп кайра бөлүп отурулат аны. Бул абсолютно стерильный условияда ушуну кесип ушинтип көбөйтөргөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Анан мунун дагы өзүнүн
өмүрү бар. Ошонго чейин көбөйтөбүз, андан кийин улам жаңылап жанагы маточниктер деп атпайбызбы? Ошондон жаңылап турабыз да. Өтө көп көбөйткөнгө да болбойт. Бул жерде бул нерсени жасаш үчүн кайсы университет, кайсы факультетти бүтүш керек? Бул жумушту жасаш үчүн эң негизгиси бул биотехнолог болуш керек да. Биотехнологияны билиш керек. Агрономияны билиш керек. Негизи бизге келген иштегичи кишилер бир факультетти бүтүп келсе, биз бул жака келип биз менен иштесе, бир 3-4 факультетти бүткөндөй билим алат да, практически. Биз бул жактан практикалык түрдө үйрөтөбүз, андан сырткары кайсыл информацияны кандай окуп келиш керек, эмнени билиш керек, ошолорду айтып беребиз. Анан өзлөрү окуп, бизге айтып берип, түшүнбөсө биз аларга түшүндүрүп берип, ошондой бизге керектүү кызматкерлерди даярдап алабыз да. Илимий кызматкерлерди мындайча айтканда. Жакшы. Анан эми бул Кудай буйрса бул башталышы. Буйрса кийин келгениңерде бул комнатадан дагы 2-3 ушундай толуп көчөт буйрса көбөйтөбүз деп атабыз. Көрүнөт дыйкандар. Бул жакта инвитер башталыптыр. Кыргызстанды дыйкандан баары келечекте буйрса. Таза көчөт менен, Өзүбүз инвитерден чыккан таза көчөт менен камсыз кылабыз деген. Биз азыр жок дегенде биздин ошо биздин потенциалыбыз жок дегенде бир жылына 3-4 миллион көчөт чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да, Кудай буйрса. Рахмат жигиттер. Жүрлө. Салам алейкум. Жакшыбы? Агай, мен кеттим. Кеттиңизби? Кандай Бул теплицаны сиз карайсызбы? Бул киши дагы бар ичинде. Жакшы. Бул жагы помидор ар жагы эмне? Биягы огурцы. Тиягы помидор. Помидорунузда бышыйдыбы? Көрсөк болобу? Дегустация кылып көрсөңөр. Бул жанагы бул агрардык университетинин базасында жайка салып берди бул дагы. Ооба. Жайка салып. $40,000 салып беришти. $40,000? Ооба. Теплицаны? Ооба. Кайсы кимдики экен технология? Технология корейский. Корейский, да? Бирок салгандар биздин балдар. Местный. Эки слой экен, Местный. Эми мына анда мен биягын сразу көрсөтүп койгон. Заманбап бул да, заманбап эмне да бул? Мына жерде технический часть, ушул жерде. Ушерден башкарылат. Бүт мынауну баарын жаап, ачкан, вентиляция жүргүзгөн, сууну берген, ушунун баардыгы ушул щит аркылуу баардыгы регулировка кылынат. Причем регулировка ручную да жүргүзүлөт, автомат түрдө да жүргүзүлөт. Эгер сиз бияка кетип калсаңыз, автоматка коюп койсоңуз, өзүнүн температура, мына жерде датчиктери бар, температуранын датчиктери бар. Мынакей көр, ой, каяка кетти? Жок, каяка жүрөт? Мына ол датчиктер бар, жердеги температурасын карап турат. Температура влага? Жок, температура өзү ушунун абанын температурасын карап турат. Анан тияка команда берет. Мына азыр көрсөтүп коеюн, каяка чыгып атканын. Тигине красный 33 деп көрсөтүп атат. 33 деп көрсөтсө, эгерде биз 35ке коюп койсок, 35те ал сразу тетиги вентиляторду күрүшүп атат. Продувать этип температураны түшүрөт. Салкындатат, да? Ооба, салкындатат. Сууну болсо, мына олар аркылуу жүргүзөбүз да. Бул жерде тетиги жерде жердин эмесине өткөн датчиктер бар. Каяка кетти? Мынакей. Мына жерде датчик турат. Суунун бул жердин нымын текшере турган. Тияка сигнал берет. Карап туруп, анан тияк запуск этет, анан ошону менен. Ошон үчүн мен заманбап деп атканым ошол болот. Влага Америкен могу. Бул Кыргызстандагы бирден бир алдыңкы технологиядагы эме да, күнөскана. Показательный. Ну, показательный эмес, иштеп атпайбыз мынакей. Мына өстүрүп, мына жерге уже биз марттын 13-үндө баштаганбыз, өстүрүп. Азыр болсо уже уборка кылып атабыз. Жинап атабыз, муну бүткөрүп. Салам алейкум байке. Помидор канчадан помидор? Помидор 70тен. 70тенби? Сонунго помидоруңуз, сонун болуп турбу? Мына как раз биринчи урожайды уже снимать эттик. Эми экинчи урожайды мынакей даярдап атабыз. Бул эми студенттер үчүн окутууларды жүргүзүү. Биринчи кезекте окутуу үчүн ушул жерде келип, өздөрү иштеп, өздөрү посадка жасады мунун баардыгын колдору менен. Өстүрдү, мынакей мунун баардыгын байлап чыгышты. Карап менен баардыгын алып, анан кийин тиги сабактарда теориясын такын өтүшөт дагы, анан практиканы баарын ушул жерде жүргүзүп атышат баардыгы келип. Бышкан помидордун бирөөнү алсам болобу? Пожалуйста. Бышкандан, Эми бул жерде биз 3 мына ол өзү негизи илимий иштер менен жүргүзүлүп аткан нерсе да бул. Илимий иштер менен.
Биз азыр бул жерге салыштырмалуу минералдык жерсиңдүүч менен органикалык жерсиңдүүчтү текшерип атабыз. Ошондо бул жерде бирдей жолу жүргүзүлүп атыр Кыргызстанда. Эксперимент жүргүзүп атабыз. Анан ошондо биз выяснить этебиз да, кайсынысы ушу теплицанын шартында, себеби теплицанын шартында грунтка эч ким навозду колдонгон эмес. Ал отдельный подготовка жүргүзүлгөн грунт бар да теплица. А биз болсо обычный грунтка берип атабыз да. Чтоб жанагы фермер багыштар эгер теплица салса, ар жактан эмен ташып келип, анан ошону грунтты даярдап, песок кошуп, анан барып эметпей эле сразу өзүнүн грунтуна сразу жерсемдикичти берет дагы, анан органикалык жерсемдик берет. Анан жана экологиялык жактан таза болсун деп азыр биздин мамлекетибиз ошол жака көп көңүл буруп атпайбы? Био. Ошон үчүн биз жана навозду киргизип алып, азыр текшерип атабыз азыр. Болот бекен? Биринчи кезекте урожайды карап атабыз, экинчи кезекте сапатын карап атабыз. Болот бекен? Биринчи тиги огурцыныкы уже нормально. Даже эми, конечно, минералдык жерсемдик алып тез өстүрүүчү нерсе да. Ошон үчүн анын урожайы кичине чоңураак болуп атат азыр. Тиги навозго караганда. Бирок мындай деген ой бар да, эгерде ошол жерге экинчи же үчүнчү жылы колдонсоң, анда навоз кууп жетиши керек. Менин теориялык билимим боюнча. Кууп жетиши керек. Тиги урожайы тигиники түшөт, мунуку көтөрүлөт. Жок, тиги менен чогуу эле бере беребиз, минерал жерсемчилерди бере беребиз. Бирок органикалык жерсемдиктин артыкчылыгы эмнеде? А жерде элементтерден башка көп нерселер бар ичинде. Микроэлементтер деген бар. Антибиотиктер деген бар, ферменттер деген бар, биологик активдүү заттар деген бар. Ошонун баардыгы акырындык менен таасирин көрсөтөт экен да. Анан кийин анан тигиге либо теңелет, кем болбойт. Ашып кетиши мүмкүн. Азыр анда био продукт чыгара турган болсок, бизде таза, экологический. Колдонсо болот теплицанын шартында. Кымбат сатмакпыз? Ооба, ушул бизде кармап аткан ушу болуп атпайбы? Биздин көпчүлүгүбүз көңгөн эмеспиз да, там био мынанчалык деселе, кой арзанын бер дейбиз да шакалы. Булар эмне жулбай койгонсуң? Аны учет кылабыз да биз. Себеби биз жанакылардын разницасын билишибиз керек да. Бирөөнү алсаңыз болот. Вкуска пробуй деп. Коймуш эми учетто турса. Жок, бирөөнү эми ладно. Мына мообуз алайлы. Примерно немесин билебиз да, кошуп коебуз анан кийин. Жакшы экен, студенттер үчүн жакшы шарттар түзүлүптүр да. Ошо да, ошон үчүн жанагы студенттерди чакырып атканыбыз ошо да. Агроном болом десең, келип бизге бүт шарты бар. Теория десең теорияны беребиз, практика десең практиканы беребиз. Мынанты өздөрү колу менен кармап, мен негизи окутканда да балдарга айткам да, эгерде агроном талаада баткакты басып колу менен кирип болуп жүрбөсө, бул агроном болбойт деп. Бул суу таза суубу? Таза суу. Шуну менен тияка жиберебиз да, биз хлорду асетать эттеребиз мына жерден. Накаптеп туруп, анан тияка чистый суу кетет да, хлорсуз. Жакшы экен. Ошол мынакей азыр тиги үстүнүн баарын жаап койдук, эмесинин баардыгын ысыктык көп келбесин деп. Кышында болсо ачабыз. Бул неме? Мынанын баардыгы Затеняющий сетка. Мынанын баары иштейт. Түшүрөт, ачат, мына боковойлорду көрдүңөр? Шамалатчы нерсе бар, шамал жаап койчу нерсеси бар. Сон. Ошону менен ушундай азырынча иштер. Жакшы. Жакшы, байке. Студенттер үчүн жакшы шарттар бар экен. Ошон үчүн чакырабыз. Практика, теория баарысы бар экен. Рахмат ушунча бизге маалымат берип, биз менен оролуп жүргөнүңүзгө. Сонун маалымат болду. Агроном деген көпчүлүк түшүнбөйт да, эмне деген сөз экенин. Эмне деген сөз? Мен которуп берейинби? Агро деген поле дегенди билдирет, номос деген закон дегенди билдирет. Значит, агроном земледелиянын законун түшүнгөн адам деген сөз да бул. А земледелиянын өзүнүн 5 закону бар. Анда биз азыр жөн эле мыйзамсыз иштерди кылып атпыз да. Уда бир эле законда, калганда 4 законду билиш керек да. Азыр ар ким өзү үйлүп кылып атат да. Биз мыйзамсыз иштерди кылып атпыз да. Мыйзамсыз дебейлик, ар ким жашоочу. Мыйзамга баш ийбейли. Кылып атат да. Мыйзамга баш ийбейли. Агроном деген ошончолук кеңири ресурстагы адам болуш керек да. Рахмат агай, мен соктолдум. Мына урматтуу дыйкандар, туугандар, жакшы окууга тапшырам деп даярданып аткан бүтүрүүчүлөр. Биз бүгүн Агрардык университеттин баардык факультеттери боюнча кыдырып чыктык. Чынын айтканда мага жакты. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дегендей. Билим алыш керек сөзсүз түрдө. Наука жок, бизнес өнүкпөйт. Агроном жок, дыйканчылык өнүкпөйт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө
балдарыңар болобу, өзүңөр болобу келип ушул агрардык университетине тапшырып, жакшы билим алсаңар болот экен. Азыркы учурда агрардык университетинен бүткөн кадрлар чынында өтө керек болуп атат. Ветврачтарыбыздын возрасттары келип калган, ветврачтарыбыз уже картайып баратат. Агрономдорубуз жок. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кызыккандар болсо тапшырсаңар. Ветврачтар, агрономдор жакшы бүтсө 40 миң, 50 миңден жогору зарплата алышат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө карагыла, туура келсе тапшырып, бул жактан билим алып, айылга барып, айылды көтөргүлө, колуңардан келсе шаарды көтөрүлө. Рахмат баардыгыңарга.